Арваңыздар, қатырман қырғызстандықтар, құтманды оқушуақ кечиңиздер менен. Бұл сіздер көріп жатқан иш күндүн кечи телеберүүсү, анан кечки кезекчиси мен Эркинбек Турбаев жана Бишкек каналы. Биз адаттагыдай бүгүнкү эфирибизди баштайбыз. Алдыда 2 саат бою сиздер менен бизге келе турган меймандар менен маектешип, дидарлашып, суроолорду берип, маек узатышып, андан соң ортодо албетте кызыктуу маалыматтарга ээ болобуз. Андай болсо бүгүнкү эфирибизде биздин салтка айланган музыкалык жакшынакай бир билек арноодон баштайлы. Музыка болсун, андан соң эфирди улантабыз. Gelip kollarımda berçi Emi yaşay al ben sensiz Tübölükü bol mençi Biz ököbüz düşüp ömür boyu jеңилбийге Ötölü bul ömürdün жолдорун жеңип бирге Жөмүлөм карегиңе күн болуп жарык тийген Суранамын мага болгон сезимиңге тирбе Керек болсо жаным арнайм, каным арнайм Саманчынын бардык жылдыздарын арнайм Белек болсоң барын арнайм, бүт барын арнайм Көп кыздардын арасынан жалгыз сени таңдайм Бул өмүрдүн чырагысың жарык жанган Бул өмүрдүн курамысың барын алган Жалгыз тунук сезим башка сезим жалган Ортобузда өчпөс суу күндөр калган Оба сага жаным күлгөн жарашат Мени менен бирге жыргап жүргөн жарашат Суктанышып бизде элдер күндө карашат Сага жарашат, мага жарашат Сага жарашат, жылмайып күлгөн Мага жарашат, сени менен жүргөн Сага жарашат, колуңдан эгер кармасам Сага жарашат, мага жарашат Gelip kollarımda berçi Emi yaşay al ben sensiz Tübölükü bol mençi Unutam var, unutam kalgandarım Unutam sağa çeyin maga жазгандарым Жалгыз сөзүң tübölükü болчу менин жаным Сени менен бирге болуу менин максаттарым Бир болуп алыстарга жаным баралы Бул жашоонун бирге ырахатын алалы Жаш эмеспиз азыр өткөн балалык Bir özüme arnap bul ырымды жазамын Жарашат сага бактылуу өмүр сүрүп Жарашат сага бактылуу болуп жүрүш Мага арнап өмүрүңдү сен дагы жаша Келечекте көрөбүз бир сүйүк үчүн Оба сага жаным күлгөн жарашат Мени менен бирге жыргап жүргөн жарашат Суктанышып бизде элдер күндө карашат Сага жарашат, мага жарашат Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Дал ошондой бүгүнкү кечтин кезегинде мен Эркин болом. Биз эркин түрдө, эркин форматта алдыңкы 2 сааттык эфирде алып кетебиз. Айта кетчү нерсе, сиздер азыр Бишкек каналын көрүп жатасыздар. Дал ушул учурда биз өзүбүздүн берүүбүздү түз эфир аркылуу онлайн форматта социалдык түйүндөрдө берип жаткан учурубуз. Бул Одноклассники, Facebook жана ошондой эле YouTube желесинде. Ал эми бир аздан кийин ошол эле эфирибиз жазылуу түрүндө бардык Кыргызстандын телеканалдарында чыгат. Ал үчүн сиздер азыр бизди кимде көрүп жаткан болсо 0708 996 996 номерлоруна өзүңүздүн суроолоруңуздарды узатсаңыздар болот. Биз бул жактан ал суроолорго көз салып, анан кийин келген коногубузга узатабыз. Ал эми бүгүнкү келген алгачкы мейманыбыз бул Орусия Кыргызстан өнүгүү фондунун башкармалыгынын экс мүчөсү жана ошондой эле келе жаткан январь айында боло турчу Кыргызстандагы чоң саясий окуя, тагыраак айтканда президенттик шайлоонун дагы бир талапкери Аймен Касенов. Саламатсызбы, кутман кечиңиз менен. Саламатсыздар. Куш келипсиз. Маанайыңыз жакшыбы? Иш күнүңүз жакшы уланып атабы?
жакшы, Кудайга шүгүр бар. Келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Эми мырза, биз дароо ушул сиздин биографияңыздан башлай турган болсок, өзүңүздүн жаш курагыңыз дээрлик 50-гө чукулдап калыптыр бир аздан кийин, бир 4 жылдан кийин. Ал эми ошон менен катар сиз учурда билим алууну дагы уланып жаткан экениңиз тууралуу кабарыбыз бар. Анда эмесе ушундай бир акылга, биздин түшүнүктөргө сыйбаган ой кайдан келди? Сиз азыр кайсы жакта окуп атасыз? Кайсы багытты алып, кайсы тармакты изилдеп жатасыз? Чоң рахмат, баарыңызга саламатсыздар. Азыркы күндө Прагадагы Нью-Йорк университетинде окуп аткам. Бул мастерский программа деп коет. Ошонун ичинде стратегиялык башкаруу жактарын, тармактарын изилдеп, ошол тармакта окуп атам. Биринчи курсту бүтүп, 2 жылдык программа. Мындайча айтып кеткенде, өзүмдүн кызым бар, ошо кызым менен чогуу окуп атабыз да, ошол университетте. Ал психология тармагын, мен ошо башкаруу тармагында окуп атам. Бир университетте? Бир университетте. Бир университетте. Өтө кызыктуу экен. Себеп дегенде бизде дагы бир жолу ушул теманы кененирээк ачып кетип турган болсок, баягындай адамдын жаш курагы анын билим алуусуна кандай бир тоскоолдуктар жаратат да биздин түшүнүктөрдө. Кечээ жакында интернет барактарын акмалап отурсам, Италияда 96 жаштагы, 86 жаштагы бир карыя өзүнүн кыялын ишке ашырып, ушул жакшы университетти жыйынтыктап, аябагандай сүйүнүп, азыр бүтүндөй интернет желесинен тарап атат да. Бул кандай? Эмне үчүн биз кези келгенде ошо мектеп менен, анан орто билим менен же болбосо эми бир университет менен өзүбүздү чектеп коебуз дагы, анан кийинки жаш өткөн сайын окуган мындай уят дебесек дагы бир жагы дегенде мындай таң калыштуу да. Кандай ойлойсуз? Эмне үчүн биз токтотуп коебуз өзүбүздү? Жок, негизи эле кыргыздарга бул таң калыштуу эмес, анткени кыргызда жакшы эме бар да, ата-энебиз канчалык кыйналбаса да, акыркы уюн сатып атса дагы балдарыбызды бизди окуткан да. Анан өзүбүз ушундай калыппыз, жаңыларга барып, жаңы нерселерге умтулуп, ушуларды үйрөнгөнгө бир кандайдыр бир эмебиз бар да, кызыкчылыгыбыз жаңы нерсеге. Анан канчалык жаңы нерсени үйрөнсөң, ошончолук өзүң жаш сезесиң. Андан сырткары дагы бул азыркы күндө ушу дүйнө жүзүндө өзгөрүүлөр абдан ылдам өтүп атат да. Эртең менен турдукпу, бүттү, бедемкеге калып калдык. Ушунчалык көп, ушунчалык ылдамдык алдыга кетти. Анан негизи эле өзү билим нерсеси күндөн күнгө эскирет да. Ошон үчүн ошону жаңылап турбасак, жаңы технологиялар чыгат, жаңы ыкмалар чыгат, ошону жаңылап турсак калып калабыз да. Ошон үчүн бул эми окуш азыр күндө окуш керек. Анан ошондон мен калып калбайын деп эле ошол өзүм дагы ушундай окуганды жакшы көрөм. Жаңы эл менен таанышасың, жаңы маданият менен таанышасың, жаңы ыкмалар менен, жаңы технологиялар менен. Анан балдарың менен да чогуу өсүп окусаң дагы ал өзүнчө бир жашоонун рахаты дагы ошондо да. Бул тармакты изилдеген себебим бул эми өмүр бою ушу мен башкаруу системасында иштеп келаткам. Ушул жакта жаңы кандай ыкмалар пайда болуп калды. Мен акыркы жолу 2012-жылы окугам. Стокгольм школасында, Стокгольмская школа экономиканы бүтүп келгенбиз да, иштеп жүргөндө. Анан ошо 5 жыл арада 7 жыл өтүп кеттир. Ошол 7 жылдын ичинде кандай жаңы ыкмалар пайда болуп калды, бул дүйнө кайда кетип калды деген ошол кызыкчылыгым бар болчу. Анан ошо жанакы билим алуу тармагын бир ошо башкаруу система жагынан бүтүрүп койсом деген эле ой болчу. Ошон үчүн ушуга өтүп азыр ошону окуп аткам. Окуңуз демек уланууда. Азыр уланууда, азыр онлайн да, пандемияга да. Эгер дагы бир тармак сизди кызыктырып, дагы да билимди теремдетем десеңиз, окуганды уланта бересизби? Ушундай окуу жайларда. Азыр философия менен социология тармагы кызык болуп атат. Ошол жакты убакыт болсо окуйм да. Буюрса. Сиз бирок ишмердүүлүк жолуңузду карап көрсөк, көбүн эсе өзүңүз айткандай, баягындай башкаруу бөлүмүндө жана ошондой эле көп учурда ошол нефтегаз же болбосо ушундай тармакта иштептирсиз да. Анан сиздин өмүрлүк жолуңуз кандай болуп калды? Ошондо сиз ишмердүүлүгүңүздүн көбүн эсе Кыргызстанда иштеп, чет өлкөдө билим алдыңызбы же чет өлкөдө билим алуу менен бирге ошол жакта дагы ошол жакта ири компанияларда, чет өлкөдөгү компанияларда иштеп калдыңызбы? Негизи чет жакта көбүрөөк иштеп калдым. Эми чет жакта дегенибиз
бул Россия, Казакстан, Тажикстанды иштедик. Окуу ошол учурда эле окуп аттык. Аны эми Америкада окуп келдим, Японияда окугам кичине, Нагойский университетте, анан Швецияда окугам. Бул эми баары баягы параллельно кетип аткан окуаттар да. Чоң компания иштеген соң ушул жактан окутат. Ошол жактан бирок окуу системасы да кичине башкача да, аларда окутканын сен кайра компанияга келип ошол компанияга ошол жакта өздөштүрсүң керек. Ошон үчүн бияктан мен окуп келемби, кайра кайтканда ошо өзүм менен иштеген биздин коллективге сабак беришим керек да. Анткени аларды үйрөтүш керек да, сени үйрөтүп кетти. Келип сабак бересиң, ошол билимдер менен бөлүшөсүң, анан ошол үйрөнүп келген нерселерди анан компаниянын ичине өздөштүрүш керек. Ошол кадимкидей бир кайдадыр выпускной экзамен деп эсептесе болот да. Ошондой система. Чет өлкөдө ушундай экен демек, окууга жөнөтөт, андан кийин Кайра кайрадан кайтарып ошол алган билимиңди иш жүзөсүнө Ашырышың керек. ашырыш керек экен. Ошондой эле сиз мына карап отурсак, сиз бала кезиңизден мектепти бүткөндөн кийин Суворов мектебине тапшырып ошол жакта аяктаган экенсиз. Ошол аскер окуусу, Суворов мектеби өзү мындай бир аз аскер шарттары катаалыраак болот, мындай корсураак болот шарттары. Ошол нерсе сиздин мындай өзүңүздүн жеке өнүгүшүңүзгө жакшы таасирин тийгизе алды деп айта аласызбы? Эми абдан ошол Суворов мектебинде окуган бул абдан чоң таасирин тийгизген да бизгечи. Негизи эле ошол жерден кандайдыр бир эркек болуу да. Эркек мүнөздүү болуу. Ошол жерде баягы өзүңө тыкан жүрүү. Гигиенадан баштап сабак кантип окуш керек. Ошонун баарына спорт. Ошонун баарын үйрөнөсүң. Анан эң негизги өзүңө баягы ответственность алуу да. Ошону үйрөнөсүң. Сөзүңө, жасаган ишиңе жооп берүү. Ошолорду үйрөтөт да. Ошо менин оюмча ошол мектепте жанакы билим берүү тармагында ошо мектепте эң основалар ошол жактан алынат да. Эң түпкү тамырың ошол жактан бышасың, ошол жактан адам болосуң дегендейчи. Кандайдыр бир ушундай таасири абдан чоң, анан күчтүү. Ошол жактан чыгабыз да. Кийин университетте да окуйсуң, бирок ал башкача. Сен ошол өзүң кичинекей бала болгондон кийин ошол сен мугалимдериң дагы кадимкидей бир психолог сыяктуу ошол жашоого даярдайт да. Ошон үчүн ошо мага болгон таасири абдан күчтүү. Чоң болуп. Сиз жогорку айткан сөзүңүздө мына эркек болосуң деп дагы айтып калдыңыз да. Анан бизди ошол кызыктырган дагы бир суроо. Азыркы кыргыз эркектин образы кандай? Эмне дегенде көбүн эсе баягындай стереотиптүү сөздөр көп айтылат. Мисалы, эркек болгондон кийин мындай эркек дегенде эле дароо мындай муштуп түйүлүп, анан кабак кашы дагы аны менен бирге бүркөлүп, анан корс сүйлөгөн, корс мүнөз же болбосо мындай ушундай бир образ, прототип элестелип калды да. Анан сиз көп чет өлкөдө жүрүп келдиңиз. Учурдагы кыргыз эркектин образы кандай болуш керек деп ойлойсуз? Эң биринчи бул өз жеринин уулу болуш керек да. Эң биринчи. Корс сүйлөгөн же мындай муштуму чоң адам эмес. Бул чоң жүрөк. Мекени сүйгөн, ата-энесин урматтаган, балдарына үлгү болгон, келинчегине жөлөк төрөк болгон киши да негизи. Эмне үчүн атам айтып калчу, эркектин баланын кайсысы жакшы дейт. Биринчи өзүн бакса, анан ата-энесин багат дейт. Ата-энесин бакса, анан элин багат дейт. Эркек деген адам ошол өзүнө жооп берген, сөзүнө туруш турган, жасаган ишине жооп берген адам болот. Анан элине жараган адам ошо эркек болуп эсептелет да. Мына азыр деле көрүп атпайсызбы, көп биздин карындаштарыбыз, энелерибиз болгондо чет жакта иштеп жүрүшөт. Бул эми аны көрүп атабыз, абдан кыйналып жүрөт да аякта. Анан ошон үчүн эркектер өзүбүздү жоготуп койгонбуз да. Өзүбүздүн милдеттерибизди унутуп койгонбуз.
ошол жака ошолорго бул жерде шарт түзүп бере албай ошол жакта кыйналып жүрүшөт. Анан ошон үчүн эркек деген ошол өзүнүн милдетин аткарган, аялдарга жөлөк болуп кызмат өткөн киши. Негизи кыргыздын мүнөзүндө ошондой да, негизи элечи. Ар бир эркек өзүнүн энесине болобу, келинчегине болобу, карындашына болобу шарт түзүп, ошого милдет өтөт. Кантип өтөт? Тамак ашын таап берет, жөлөк болот, турук болот, бирөөнөн коргойт. Эркектин милдети ошо, ошондой эле болуш керек. Чоң муштум деген бул эркек эмес, ал тентек деп коет да. Ошондой да. Тентек. Жакшы аныктап бердиңиз. Рахмат. Эми биз акырындап сиз менен бир аз тааныша алгандан кийин учурдагы Кыргызстанда болгон жалпы окуяларга акырындап маегибизди оодарсак, кечээ жакында чоң саясий оодарыш болду. Төңкөрүш дейт, революция деп баягы айтып атат. Сиз ушул окуяларга мисалы биринчиден болуп кандай саясий баа берет элеңиз? Бул болуп аткан окуялар эмне болду ошондо? Аталышында. Эми аталышын ар кандай аталай берет. Ал социология жагынан же политика жагынан ар кандай аталып барат. Бирок эми негизгиси мен көргөнүмдү айтайын да. Эми кенедей 16 жаштагы балдар көчөдө чуркап жүрдү. Анан ошо октордун астына көкүрөгүн тосуп башын сайдым деп жүрүштү. Бул эми ошол мен макул эмесмин мындай жашаганга деген сөз да. Муну революция дейсиңерби же төңкөрүш дейсиңерби, бул мааниси деле жок мунун. Ошо биздин эле ушундай жашаганган тажап калган да. Анан кайдагы бир ушу үмүтү менен ошол жака баратат. Бул мен мындай жашаганга макул эмесмин деген сөз. Муну кантип атаганды мен билбейм. Кыйкырык, Бул кыйкырык да. Эми ичинен чыккан кыйкырык да. Мен мындай макул эмесмин деген сөз. Айтып кетпедимби, ошо биздин энелерибиз тиякта жүрөт кыйналып, карындаштарыбыз баары. Ошого макул эместик. Биякта жашашыбыз керек, шарт түзүп берелик деген сөз. Ошого макул эместик. Ошондой болуп калган ушул жүрүш-турушубузга макул эместик. Эркек эркегин болгонун унутуп калганга макул эместик. Мен ошондой деп түшүнөм. Жөнөкөй эле революция, төңкөрүшкү бул мындай баа берүүгө мен алысмын, андай билбейм. Просто макул эмес болгондон чыкты да. Ичи күйгөндөн чыкты, намус үчүн чыкты. Эми мындай 30 жылдан бери 3-чү жол болуп атат. Анан акыры ошол үмүт болобу деген нерседен чыкканга. Сиз болдуңузбу ошол күндөрү өзүңүз аянтта? Ооба, мен Жиржинский Тактагулдун кесилишинде болгом, анан ошол жерден көрдүм, баягы жаш балдар салгылашып атканда. Биз ошол жактан бир-эки бала жарадар болуп калыптыр, ошолорду эвакуация кылып доктурга жеткиргенге аракет кылып жүрдүк. Сиз мына өзүңүз айтып калдыңыз, 16 жашар тестир улдарыбыз, балдар, жигиттер чуркап жүрдү депчи. Өзүңүздүн балдарыңыз дагы бар да. Улуусу сиз айткандай 22 жашка, 20 жашка келиптир. Эгер уулуңуз ошол жерде жүргөн болсо, сиз аны ушул балдар арасында көрүп калган болсоңуз, эмне деп айтат элеңиз балаңызга? Кайтарат белеңиз? Кайра? Эми аны кайта албайсың да, ал өзүнүн ошол жерде жүрөгү менен ошол жакта болсо керек, ал өзүнүн эмеси да. Кандайдыр бир выбор деп коет го. Өзү ошону тандаса да, тандады да. Каршы болсо чыгат. Биз негизи эле балдарга көп эметмебиз да, тигиндей бол, мындай бол жок. Өзүң кандай жүрсөң, балаң да ошондой жүрөт. Мен ошол жерде жүрсөм, анда балам ошол жерде жүрмөк да. Ал дагы көрөт баарын. Негизи азыр социология тармагында окуйт өзү. Анан баарын түшүнүп калган да анан. Мен деле жүргөнүм, мен деле ошол жакта баягы каршы, бирөөгө каршы эмесмин, мен макул эмесмин деген сөз да. Анан бирок ошо балдарды көргөндө кандайдыр бир башкача болот экенсиң да. Булар эми жаш да. Жаштардын үмүтүн үзбөшүбүз керек да. Ошол үмүт үзүлүп калган үчүн ошол жакта башын саям деп жүрүп атат да. Бул эми жакшы көрүнүш эмес. Ошол үчүн бул мындай окуялар болбой эле койсун да Кыргызстанда. Башкача революция керек. Башка жерде. Кандай революция керек? Революция эң биринчи жүрөктө болуш керек. Азыр
биз мисалы конституцияны өзгөртөбүз деп талашып атпайбызбы? Эң негизинде ошол бизге кандай мамлекет керек деген суроо керек жагылат. Кандай башкаруу системабыз? Эмненин негизинде болуш керек? Эң негизи. Ошол маселелерге жооп беришибиз керек болуп да биринчиден. Анткени биз өзүбүздү жоготуп койгонбуз. Бир Швейцария болуп аттык, анан дагы бир кайдагы бир концепциялар келет. Арабтарды туурап атабыз, Швейцарияны туурап атабыз, Европаны туурап атабыз, өзүбүздү жоготуп койгонбуз да. Ошо өзүбүз келгенден кийин анан ошо кыргыз деген ким деген жооп беришибиз керек. Ой жүгүртүүсү кандай? Ошо чечимди кандай кабыл алат? Кандай кишиге баш ийет? Эмне үчүн ошондой мүнөздүү болуп калган? Ошол философия жактан чыккан маселелерге биз жооп беришкенден кийин анан конституцияга өтүшүбүз керек. Эмне үчүн? Биздин мыйзамдарды өзүбүздүн жүрүш турушубуз, өзүбүздүн ичибиздеги маданиятыбыздан чыгыш керек да. Мисалы, кыргызда жакшы сөздөр бар да. Биз уят менен жашайбыз. Элден чыгып калбайлык деген менен жашайбыз. Мисалы, мен Прагада иштеп, биякта ата-энем ооруп калганда, анан айыктыралык, чет мамлекетке апаралык деп мындай ыкмалар кандай бир эшмелетсек, атам мынтип айтып койду. Ошо кыргыздын мүнөзү ошол да. Балам, эл менен көрөбүз да депчи. Биз ошондой мүнөз менен жашасак, анда ошо мүнөзгө жараша дагы коомубузду түзүшүбүз керек да. Өзүбүздүкү. Ошондон анан биз өзүбүздүн эми баягы политикада бул субъектность деп коет, субъекттүү болуп калабыз. Биз менен эсептешет. Кыргыздар силерге эмне керек дегенде биз айта алабыз. Биз ушундай мамлекетпиз, ушундай элбиз, бизге бул керек деп. Силер айтканы мындай, силер 30 жылдан бери бизди бирөө башкарып келди да. Кандайдыр бир концепциясы менен же кино аркылуу же музыка аркылуу башкаруу системасы. Азыр дагы башкарып келатат. Инстаграм менен башкарып келатат, Фейсбук менен башкарып келатат. Ошого ишенип умтулуп, Твиттер менен умтулуп кетип атабыз. Андай болбойт. Өзүбүз башкарышыбыз керек. Анан ошону түшүнгөндө, адам баласы ойгонгондо, жүрөгү ойгондогондо, анан акыл эси ойгонот. Акыл эси ойгондон кийин анан биз айтабыз, бул биз менен башкарып аттыр. Жок, биз андайга барбайбыз. Бул ыкма бизге жөн эле технология. Өзүбүзгө мына моундай жол деп тарамдашыбыз керек. Эң негизги ошол жерден баштасак жакшы болот эле да. Азыр кичине эми шашып атышат. Бир айда эле алып коебуз, анан кылып коебуз, ал туура эмес жол да. Элди ыдыратып эле бири менен уруштуруп коюш, бул андайга барбашыбыз керек. Шашпай, баардык коомдук ишмер болобу, уюмдар болобу, баарыбыз чогулуп алып, ой пикирлерди ортого салып, анан шашпай талкуулашыбыз керек. Бул негизги мыйзам да. Анан жөн эле бат эле алып койгондо туура эмес болуп калат да. Бул негизги мыйзам эмнеге таянат? Эмненин негизинде чыгат? Ошону биз катуу ойлошубуз керек. Кыргыздын мүнөзү кандай? Бул үч нерсе менен умтулат кыргыз. Өзү менен ынтымакка келүү. Бул биринчи. Өзү менен коомдо жашап аткан, коом эл менен ынтымакка келүү. Экинчиси, үчүнчү тегеректеги жаратылыш менен ынтымакка келүү да. Ошол үч ынтымак бир болгондо, ошонун ичинен элдик ынтымак чыгат. Элдик ынтымак деген эмне? Бул бир ынтымакка келүү. Элдин ушул кандайдыр бир жанагы интересине караса, элге жакшы болуш үчүн ошол ынтымакка келиш керек. Ошон үчүн биздин конституция бул элдик ынтымак. Ошондой болуш керек да. Ыйык ынтымак. Анткени жогорку кеңеште эле келип калып атпайбызбы бир жака? Жок. Аяка кеңешкени келбеш керек элдер. Ошого эл үчүн ынтымакка келиш үчүн келиш керек. Ушул биз өзүбүз көчө ынтымакта жашайбыз, туурабы? Подъездин ынтымагы менен жашайбыз, айылдын ынтымагы менен жашайбыз. Мамлекет келгенде ынтымагыбыз жок болуп калат да. Ошон үчүн мамлекетте да ынтымак болуш керек. Мамлекеттик элдик ынтымакка келишибиз керек. Ошол ынтымак кыргыздын мүнөзү, бул ошо менен жашайт. Мен эмне үчүн муну мындай тереңирээк айтып кетип атам? Бул изилдөөлөргө 30 жыл болгон. Мен акыркы бир 5-6 жыл болду катышканыма. Ошол эми баягы биздин агайларыбыз ошо сени алып ошону иштете бер деген сөз берген да, уруксат. Ошон үчүн ошондон алып келип, ошол жактан биздин мурасыбызды, када салтыбызды алып келип, анан ушу жаңы ыкмалар менен, жаңы технология менен кошуп, азыркы заманбап дүйнөгө ылайыкташтырып кылсак, ана
ошондо гана ынтымакка келебиз да биз. Өзүбүздү жоготуп албайбыз. Кыргыз кыргыздын атын жоготпойт, маданиятын жоготпойт. Эми көп нерселер аны. Азыр бизде дагы убакыт кенен сиз менен сүйлөшөбүз. Чоң бир беделдүү теманын башын ачып кеттиңиз. Биз азыр жарнамалык үзүндү болсун. Андан кийин эки сөз сулантабыз. Бүгүн бизде конокто Конституция бул коомдук келишим эмес, элдин ынтымагы деген жаңы бир түшүнүк менен келип отурган Айман Касенов. Азыр болсо жарнама. Биздин берүүбүздүн баш өнөктөшү Имарат Прогресс курулуш компаниясы 24 жылдык тажрыйбасы бар Имарат Групп курулуш холдингине кирет. Азыр Имарат Прогресс куруп жаткан Алтын Булак Лайф, Гранвель, Астория үйлөрүнүн баарыбызда жаңы жашоочулар болуш үчүн чакырат. 31 декабрга чейин ушул жылдын алмалуу сезон акциясына катышсаңыздар болот. Ал жакта сиздер батарея алып, каалагандай ушул iPhone 12 Pro, iPad Pro же MacBook белекке алсаңыз болот. Кайсы белекти аласыз, өзүңүз тандайсыз. Азыр бизде жарнамалык блок болсун, андан соң кайрадан студияга кайтып келебиз. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Анда эмесе кайрадан түз эфирде уланталы. Сиздер бизди азыр жалпы социалдык түйүндөрдөн көрсөңүздөр болот. Бир аздан кийин дал ушул көрсөтүүбүз жалпы Кыргызстандын бардык бурчуна барып улашат. Сиздин жан дүйнөңүзгө, сиздин акылыңызга, сиздин ой жүгүртүңүзгө. Себеп дегенде бул жаңы форматтагы Бишкек каналы, борбордук канал. Сиздер суроолорду 0708 996 996 номерларына жөнөтсөңүздөр болот. Бизде конокто Айман Касенов. Мен буга чейин сизди мына Кыргыз Орусия өнүктүрүү фондунун экс-мүчөсү, президенттикке талапкер деп тааныштырдым элем. Анан баягы биздин биринчи бөлүгүндө өзүңүздү жаңы бир кырыңызды, жаңы бир жүзүңүздү мен үчүн дагы көрүүчүлөр үчүн дагы ачып отурасыз да. Буга чейин биз кимбиз, эмнеге ушундай, канткенде эмне деген сыяктуу бир мындай жалпылап айтканда сөздөрдүн оюну болуп калды, бирок айтып отурасыз да. Анан айтсаңыз, мына акыбал жалпысынан оор эле Кыргызстанда, аны баарыбыз моюнга алабыз. Анан кече жакында конституциялык сүйлөшүүлөр, конституциялык изденүүлөр болуп атат да, аябай кызуу жүрүп атат. Ошонун негизинде мына кече жакында биздин Улуу Британиядагы элчибиз Эдил мырза Байсалов келип, анан айтты да, жогорку кеңеште улут жыйыны, же болбосо улут курултайы, же болбосо улут бирикмеси деп атасак туура болот экен деп, ошол көп өзгөртүүлөрдүн катарында ушу аталышынан баштады да. Коомчулук тарабынан мен комментарийлерди карап, комментарийлердин 80-90% мындай андан башка кылар иш жокпу, ансыз деле бул жакта экономика, финансы, башка тармактар уранды болуп жатпайбы, эмнеге аталыш деген суроону мен сизге да узаткым келип турат да. Ушул аталыштардын ичинде ушул сиз айтмакчы коддорду өзгөртүү менен багыт өзгөрөбү, же биз түбүнөн баштап эле үстүңкүсүн алып анан өзүбүздү кыйнай беребизби? Айтып берсеңиз, оюңуз. Эми кыргыздын мүнөзүнөн баштайлык. Биздин тарыхыбыз бул Озеки айткан сөз. Мындайдан карасаңар, окутуп атканда мектепте, мындай жазганда биз жакшы бир-эки окушубуз керек да, түшүнүш үчүнчү. Мисалы сүрөт тартып койсоң, ошол эле кезде, ошол учурда сүрөт тартып, жамдай визуальный образный кылып койсок, ошого биз жакшыраак түшүнөбүз да. Анткени биздин жашоо шартыбыз ошондой болуп калган. Биз тоодо жашайбыз, манас укчубуз, бизде акындар бар болчу, ошол көп угуп, ошо образдар менен иштеп калганбыз да. Ошонун негизинде дагы бул Эдил мырза айтып кеткен жагы бир чети туурасы бар. Анткени образдар иштейт. Жазган эмне кандай жазып койсоң, ал программа сыяктуу иштейт да. Ошон үчүн эми ошол жакта кылдаттык менен карашыбыз керек. Мен айтпайм эң негизгиси деп. Эң негизгиси мазмуну, ичине эмнени жиберип атасың. Эмнени салып атасыңар ичине, ошол эң мазмуну. Бирок ал образдын дагы жазылышы дагы иштейт. Эмне үчүн? Мисалы, бир кеңешке келдим дегенде сиз айтасыз, мен кеңешип коюп анан кетип калам. Мисалы мен айтып атам, ошол жака ынтымакка келиш үчүн келдим десең. Же мисалы ынтымак келүү жайы деп коебуз да. Ынтымакка келүү жайы болуп калса, ошол жака кирип атканда адам баласы аны окуганда программа сыяктуу болот. Мен ынтымакка келишим керек экен.
жөн эле мындай жаржайып болуп сүйлөп алып кетип калмай ынтымакка келиш керек. Эмне максат менен? Ошо элдин мындай жашоосун жакшыртайын, кандайдыр бир салым кошоюн, ошо ынтымакка келүү үчүн мен ушул жака келип атам деген сөздү. Бул эми абдан терең нерсе. Орустарда да бул наука бар, аны буквица деп коет. Бул жаңы наука эмес. Мисалы, эми нация болуп калыпталып калганда, анын эң нация кандай да болгондо кетип калат, жоголуп кетет. Мисалы, Сибирдин элдерин алсак. Ошо маданияты жөнөкөйлөп кеткенде. А маданият качан жөнөкөйлөп кетет? Тамгаларды алып коесуң, сөздөрдү алып коесуң, анан жөнөкөй сөздөргө өтүп калганда анан маданият жөнөкөйлөп кетип, анан эл дагы тарап кетет, нация жок болуп калат. Эң негизги критерий. Ошон үчүн ал жакта дагы мындай позитивдүү нерсе бар. Бирок ошол жакта дагы кандай сөз менен атаганды бул тереңирээк ойлошубуз керек. Кыргыздын нукура сөзү болобу, кайсы маанини билдирет, ошону укканда мен кандай сезим жаралат, ошолдорду дагы маани бериш керек да. Эми сиз жана сурап калдыңыз ошону. Бирок бул негизги деп айтпайм, эми кийинчерээк дагы муну шашпай жерсе да болот. Ал азыр мындай шашылыш деле кереги жок. Муну мындай тереңирээк, кеңири сүйлөшүүбүз керек, мындай шашпай. Биринчи туруктап алалычы биз азыркы шарттарды, анан аягына да жетебиз да. Баягы өзүнчө баягы маанилүү нерселер бар, анан кийин дагы сүйлөшө турган нерселер бар да. Бирок силер ар жагынан баштап койдуңар, ошон үчүн жооп кетип берет. Түшүнүп атам. Азыр менде бир катар суроолор пайда болду. Анын катарында мисалы биринчиден эмеден баштайлык да. Азыр акыбалды турукташтырып калалычы деп сөзүңүздү. Анан ошол акыбалды турукташтырып, ошону басаңдатып, бир колуга алып, бир чылбырга колуна карматып, анан ушул ойдон биздин өлкөнү, биздин элди алып кетсин деген калың катмар элдин бүгүнкү мүдөөсү эртең жаңылыштык болуп чыкпайбы? Ошол жанакы биз айтып жүргөн хандык бир адамга жоопкерчиликти артуу, ошол адамга болгон үмүт артуу, эртеңки күнү кайрадан ушул үмүттөрдүн жалп этип өчүп кетүүсүнө алып келбейби деген жеке менде коркунуч бар. Эмнеге дегенде өзүңүз билгендей бийлик бир тараптуу болушу мүмкүн эмес. Анан ушу менен катар сиз жогоруда айтып кеттиңиз, ынтымакка келүү жайы же болбосо ынтымакка келиш керек. Бардыгын бүт концепциянын негизинде ошо ынтымак деген сөзгө такап атасыз да. Бирок сиз бараткан саясий айдың, саясат өзү бул ынтымак тууралуубу? Эмнеге дегенде бул көп пикирдин болушу керек. Талаш тартыш болуш керек. Талаштан тактык жаралат деген түшүнүктүү. Ошондо эки суроону мындай биргелештирип бир айтканда сиз ойду түшүндүңүз да. Ошол тууралуу сиздин ой жүгүтүңүздү уккубуз келип атат. Эми биз силер сурап атасыңар, президенттик болуш керекпи же парламенттик болуш керекпи, бул кандай депчи. Эми мен муну дагы атабай айта элем да, эч качан. Башка жеринен киришелик. Суроо мындай жаралыш керек. Ким эмне үчүн жооп берет? Башкаруу системасында. Мисалы, премьер-министр алып кетелик. Ал киши күнүмдүк функционированияга жооп берет да, күнүмдүк иш. Көмүр керекпи? Керек. Алып келиш керек. Ошого жооп берет. Дан маселеси, мындайча айтканда. Дан маселеси ошол. А бирок өнүгүүгө жооп бере алабы ал киши? Анан өнүгүү деген эмне? Ал дагы татаал маселе да. Өнүгүүгө жооп бере албайт. Мисалы, стратегиялык управлениядагы ар бир функциянын өзүнчө бир кожоюну болуш керек. Сен күнүмдүк ишти алып барып атсаң, ошону гана жооп бере аласың. Ошону эле сурашыбыз керек. Президент болобу, аны эл шайлап атат. Эл шайлап атат эми бизди өнүктүрөбү деген үмүттү шайлап атат, туурабы? Ошон үчүн президент ал өнүгүүгө жооп бериш керек. Мына мен өнүгүүгө жооп берем. А кыргыздын мүнөзүндө өнүгүү деген эмне? ВВПнын өсүшү эмес. Ал болсо билим берүү тармагы, здравоохранение тармагы, спорт болобу, маданият. Эң ошо муну эми блок деп коет, баягы долгосрочный өнүгүү, долгосрочный развитияны. Ошого президент жооп бериш керек. Эмне үчүн? Анткени ал киши политика жасайт. Ал киши стратегияны айтыш керек. Мына кыргыздар тетиги биз жылдызга ошол жака баратабыз. Бир колубузда ата-бабабыздан калган мурасыбыз, бир колубузда жылдыз каяка барышыбыз керек. Ошону көрсөтө турган киши да бул. Ошон үчүн баары эле эмтер. Бирок мунун баары коомдук көзөмөлгө алыш керек. Коомдук көзөмөл болбосо
экөө тең жолун жоготуп коет. Эмне үчүн? Бул дагы кыргыздын мүнөзүндө. Кыргыздар айтат го, жанагы кеңешип кескен бармагы оорубайт деп. Биз ошол курултай деп айтып атпайбы азыркы күндө? Курултай деген бул кандайдыр бир орган болбой калган азыркы күндө. Ооба, бул традиция мурда бар болчу. Бирок азыр баарыбыз аралашып кеттик. Башка улуттарыбыз да бар, биякта жашап аткан. Территориальный жанакы эмесибиз да башка. Ошон үчүн бул курултай деген бул кыргыздын ой жүгүртүшү. Ар бир кыргыз курултайга катышыш керек. Кандай? Азыр заманбап технологиялар бар. Мына баарын ачык кылып койсок, президенттин иштеп атканын көрөсүңөр, премьер-министрдин иштеп атканын көрөсүңөр, жогорку кеңештин иштеп атканын көрөсүңөр, ачык кылып коюш керек. Ошол заманбап технологиянын негизинде жасалган система, коомдук башкаруу системасы же коомдук контролдук системасы болсо, ошол курултай деп эсептелип коет. Мунун баягы илгеркиге такап коюп атпайбыз, бирок азыркы курултай болуш керек. Орустар айткан на новом витке развития. Бул болсо кайдандыр бир система. Баарыбыз мына мисалы кыргыздын фейсбугу болсун, инстаграмы болсун, билели да, таза коомдун ичине кирет. Бастыңбы? Кандай сот болуп аттыр? Ушундайды соттоп аттыр. Кана ким судья экен? Катышкың келсе, катышасың онлайн барганда. Же болбосо кана бүгүн кандай кеңди кимге берейин деп атат. Ал код менен кирип коесуң, өзүңүн ID кодуң бар. Карайсың, мен буга каршымын деп жазып коесуң, каршымын деп. Анан каршылыктар же мындай наразылыкка көбөйүп калса, ошол жакта иштеген киши алдыңарга чыгып, алдыбызга элдин алдына чыгып айтыш керек. Мондай шарттар болуп аткан, ушундай кылып атабыз. Ачык эле. Же макул болобуз, же макул болбойбуз. Ошол эң негизги коомдун обязанность деп коет да. Биз баары умут коюп атпайбызбы? Президентти шайлап койдук, премьерди шайлап койдук, ошого жүктөп коебуз да. Силер жооп бересиңер деп. Жок. Бирөөсү өнүгүүгө жооп берет. Бирөөсү күнүмдүк турмушубузга жооп берет. А коом болсо ошону көзөмөлгө жооп берет. Жоопкерчилиги көзөмөлдө. Биз аны жөн эле чыдап койсок, анда биз кадимкидей бир кандайдыр бир шайлоого барбайбыз. Баарыбыз кыйкырабыз, бирок шайлоого 50% азың барат, араң барат. Анан коомдук контролдо буларды карап туруш керек. Карабасаңар, ошондой чаржайыт болуп кетип атат. Сиз менен азыр дагы улантабыз, коомдук көзөмөлдөө деп калдык. Парламент тууралуу дагы өзүнчө сөздөш керек окшойт, себеп дегенде президент дедиңиз, премьер дедиңиз, коомдук көзөмөл, анан ошо мыйзам чыгаруу бутагын дагы өзүнчө иликтейли. Сиздин версияңыз туган да. Азыр болсо биз кийинки убактыбызды ошол эфирибизди эмдөө темасына арнайлы деп чечтик. Учурда дүйнөдө вакцинация боюнча, ошол эле коронавирус илдетин жоюп салуу боюнча Орусия, Америка, дүйнөлүк ири корпорациялар жарышып атат. Ошол тармакта кандай жаңылыктар бар экен, деги эле эмдөөнүн жаратылыш тарыхы жана анын пайдасы тууралуу кийинки сюжет болсо, андан кийин сөзсүз түрдө маекти улантабыз. жылы Илимпоз Эдвард Дженнер вакцина вирусын камтыган затты 8 жашар балага сайып, ал адамдарды өлүмгө алып келген чечек оорусунан сактап кала турган коргоону ойлоп тапкан. Эксперимент жакшы өттү. Бала ооруга каршы эмделгендиктен биринчи вакцина жасалган. Бирок эмне үчүн вакцина иштеди? Вакциналардын кандай иштерин түшүнүү үчүн адегенде иммундук система бизди жугуштуу оорулардан кантип сактаарын билишибиз керек. Микробтор денебизге киргенде иммундук системаларды аныктоого жана денебизден чыгарууга аракет кылып, бир катар жоопторду берип баштайт. Жөтөл, чүчкүрүү, сезгенүү жана ысуу иммундук системанын иштеп жаткандыгынын белгиси. Бул бактериялар сыяктуу коркунучтуу кармоо жана жок кылуу үчүн керек. Адамдагы иммундук жооп анда кийин пайда болгон, алынган иммунитет деп аталган экинчи коргонуу линиясын жаратат. Микробтор менен күрөшүп, алар жөнүндө маалыматтарды сактап, микробтор жана вирустар кандай болгонун жана аны менен кантип күрөшүү керектигин эстеп турган атайын Б жана Т клеткалары бар.
Эгер ушул эле патоген организмге кайрадан кирсе, бул билим иммунитет үчүн пайдалуу болот. Бирок бул акылдуу реакцияга карабастан, денеде дагы деле коркунуч бар. Ошол эле учурда организм алсыз же өтө эле жаш болсо, ал күрөшө албайт. Козгогуч өтө күчтүү болсо, коркунучка калышы мүмкүн. Бирок бирөө ооруп кала электе, организмге иммундук жооп кантип даярдап алсак болот? Бул жерде вакцина дененин өзүн коргоо үчүн колдонгон эрежелерин сактоо менен күчүнө кирет. Окумуштуулар вакцинаны пайда болгон иммунитетти түзүү үчүн колдонушат. Адамды толук кандуу ооруга дуушар кылышпайт. Азыр ушунча көп вакциналар пайда болду. Алардын ар бири өзүнчө иштейт. Алар көптөгөн түрлөргө бөлүнөт. Биринчиден, тирүү вакциналар. Алар козгогучтун өзүнөн жасалат, бирок кыйла алсыраган состав менен. Басаңдатуу жана аракетсиздик бул козгогучтун толук кандуу ооруга айлануусуна жол бербөөчү ыкмалар. Бирок оорулар сыяктуу эле алар организмге алдын ала патогендик профиль түзүп, кол салууну таанып билүүгө үйрөтүп, иммундук жоопту жаратышат. Кемчилиги тирүү вакциналарды адамдарга чыгаруу кыйын жана алар жандуу жана күчтүү болгондуктан иммунитети начар адамдарга зыян. Ошол эле учурда активдүү эмес вакциналар туруктуу иммундук реакцияны жаратпайт. Экинчиси химиялык вакцина. Козгогучтун антиген деп аталган бөлүгүнөн жасалат. Бул антиген организмдеги белгилүү бир реакцияны пайда кылган вакциналарды алып, антигендин белгилүү бир бөлүгүн, мисалы, белокторду же полисахаридтерди бөлүп чыгарып, иммундук жоопту жаратат. Илимпоздор ДНК вакциналары деп аталган жаңы вакциналарды көп ойлоп таап жатышат. Организм белгилүү бир патогенге иммундук жооп кайтарышы керек болгон белгилүү бир антигенди түзгөн гендер бөлүп чыгат. Адамдын денесине киргизилген бул гендер дененин клеткаларында антигендерди пайда кылышына себеп болот. Бул күчтүү иммундук реакцияны жаратат жана денени келечектеги коркунучтарга даярдайт. Вакцина белгилүү бир генетикалык материалды гана камтыйт. Ошондой эле козгогучтун башка бөлүктөрүн камтыбайт. Ошондуктан ал бейтапка зыяндуу ооруну козгой албайт. Эгер бул вакциналар ийгиликтүү ишке ашса, анда жакынкы жылдары натыйжалуу дарылоону камсыздай алабыз. Мындан ондогон жылдар мурун медицинаны өзгөрткөн Эдвард Дженнердин укмуштуудай ачылышы сыяктуу жаңы вакциналарды иштеп чыгуу бир күнү ВИЧ, безгек же Эбола вирусу сыяктуу ооруларды дарылоого мүмкүнчүлүк берет. Кайрадан эфирде уланталы, барган сайын маегибиз кызып баратат, барган сайын өзүнүн кызыгына кирип атат. Биз өтө терең маанилерди изилдеп жатабыз. Азыр бизде маек терең изилдөө болуп атат да. Анан сизди изилдөө. Эмне дегенде адатта баягы саясатка бараткан адам көбүн эсе дароо фамилиялар менен, аттар менен, же болбосо кеченки тарых, бүгүнкү тарых деп кайсы бир мисалдардын негизинде кеп козгоп, анан ошол мисалдардын негизинде өзүнүн стратегиясын алдыңызда алып кетет да. Анан мисал деп калдык, коомдук көзөмөл Кыргызда бар деп айтып атасыз. Бизде баягы эмебизде, каныбызда дагы бар, күнүмдүк өзүбүздүн салттуу жашоо образыбызда бар коомдук көзөмөл. Себептигин баарыбыз бири-бирибизди байкап турабыз, шыкап турабыз. Айтигенин баласы мындай болуптур, анан бул болсо деген сөз да. Ата тегинен баары. Ата тегинен баары. Куда сөөгүнөн баарын билебиз. Дароо дасторконго отуруп, ошол эле мисалы куда сөөгүктөрүнө отуруш болгондо эле экинчи эле сөз учурашып эткенден эле дароо баягы таржымалын, тарыхын, санжырасын сурашып, кимдин баласы, кай жердин уулу кызы деп баштайт эмеспиз. Сиз ошону коомдук көзөмөл бизде бар деп айтып атасыз да. Анан бир мисал негизинде дүйнөнүн көп өлкөлөрүн кыдырып келиптирсиз. Өзүнүн улуттук наркы, каарасы, салты, уюткусу, уңгусу сакталып, böyle ошол ичинде баягындай заманга бап келген технологиялар менен айкалыштырып кеткен мамлекеттердин кайсынысын өрнөк катары айтып кете аласыз? Кайсы мамлекеттерге сиз мындай суктанасыз? Ошол таризде. 3 эле мамлекетти атап кетейин. Биринчиси Японияда окуп калганда ошол жактан таанышып калдык Япониянын системасы менен. Мисалы аяктардагы кандайдыр бир палата бар, аксакалдардын палатасы деп коет, совет старейшин деп. Мыйзам жазылып келгенде ошол аксакалдар ошол биздин традицияларга ылайыктуу же ылайыктуу эмеспи текшерет. Алар ошондой жагын абдан кылдаттык менен карайт да. Экинчисин айтып кетсем, бул Швейцарияда карап турсаңыз, алар
референдум системасын күнүмдүк референдум кылып койгон. Аларда дагы мындай онлайн платформа деп коет. Ошонун негизинде кандайдыр бир маселе чыкса эле референдумга кылып коет. Анан дагы бир нерсеси бар, референдумга катышпасаң, 1-2-3 жолу же шайлоого келбей калсаң, кадимкидей бир желтый карточка берген сыяктуу да. 3-үчү жолу эскертүү, 3-үчү жолу уголовная ответственность болгон. Алар өзүнүн жанагы жарандарын сен укуктуусуң, сен милдеттүүсүң ошого катышууга дейт. Сен барып келип өзүңдүн добушуңду бериш керек. Каршысыңбы, макулсуңбу же башканы тандайсың, бирок келип добушуңду бериш керек. Бул экинчи система. Үчүнчү системасы болсо, мен Чехияны алып окуп жүргөндө, аяктан дагы изилдеп калдым. Алардын өнүккөн нерсеси бул абдан терең философия, социология факультети бар Карлов университетте. Ошол өзүнүн кандайдыр бир жанагы илгерки келген салттарынан чыгарып, азыркы күндө жаңы мамлекет курушкан. Алардын жанагы солдат швейка деп коет, ошонун похождениялары бар. Кандай биздин эми Хаджа Насырдин апенди деп атпайбы, ошондой сыяктуу өзүнүн швейка эмеси бар. Ошонун негизинде, ошо фольклордун негизинде азыркы күнүмдүк турмуш жасалган. Аны Чехиядан окуган балдардан баарынан сурасаңар. Бул мисалы эле 3 эле. А негизи азыркы тренд кандай дүйнө жүзүндө өзүн издеп атат баары. Жада калса Америка өзүн таба албай. Мурда Америка бул эмне мамлекет дечек жок. Бул это мечта да. Ооба, кыял. Кыял, бул кыял болчу. Эми азыр Америкада өзүн издеп атат. Биз кандай болушубуз керек? Жоготуп болгон. Мына Трамп менен Байден бири-бирин ошол негизинде күрөш болуп атат. Биз баягыдай болобузбу, глобализация тарабына кетебизби же өзүбүздү табышыбыз керек деп. Ошол Американын коомунда дагы ошондой тиреш болуп атат азыр дагы. Ошон үчүн биз жаңы мындай ахвалга келип калган жокпуз. Дүйнө жүзүнүн баары ошондой жерде турат. Бирок биздин жакшы жерибиз, бизде изилдөөлөр болуп аткан. Жолубузду кандай, кайсы негизинде алып кетүүгө бар экенин биз баягы сезип жүрөбүз да, бирок изилдөө эмелер жок да, баягы выводдор жок да, изилимдер. Бизде бар андайлар. Ошондойлор менен бөлүшүүгө даярбыз биз. Кандайдыр бир кыргыздын коддору деп койсок болот да. Кыргыздын коддору бар. Азыркы ошол жана бессознательный жагынан барып эле ошо курултай деп атабыз. Кыргыздын сөздөрүн алып келип ушу эметели, ушуну атайлы деп атабыз. Бул ошо баягы изденүү да. Баарыбыз изденип атабыз. Ошол негизи кийинен айтып кете турган программада дагы ошо изденүүнүн негизинде табылган коддорубуз ошо программанын негизинде коюлган. Ошондойлор бар бизде. Ошон үчүн бөлүшүп атабыз, болго барган жакка эле айтып, баягы эл менен бөлүшүп коюш керек да, анан туура кетет. Амир мырза, бизде код, генезис деген сөздөр, ошол сыпаттанган сөздөрдү укканда, мындай эмеске калпыстан чыккан сөз болбосун, түзүнөн ачыгынан айтайын, дароо эле оюбузга стереотиптүү түрдө, мисалы Арстан Алай келет да. Анан сиз дагы ошол жака өзүңүздүн ыктап атасыз да. Код издеп атабыз, изилдеш керек, биз кимбиз, эмне үчүн кайда барып атабыз. Анан ошол жактан мындай ошол тузакка, ошол капканга түшүп калуудан коркунуч жокпу? Себеп дегенде чынына келгенде ушундай оор маселелерди калың катмарга айтууда, аны ойду таңгулап же болбосо ошол ойду ортого таштаганда азыр бир аз оорураак да көрүнөт да. Себеп дегенде мына күнүмдүк сиз айтмакчы жана курсак маселеси турат. Ошол Арстан Алай болуп калуу коркунучу жокпу сизде? Мисал менен ал кишинин да ойлору бар да. Мисал менен айтып кетейин. Азыркы убакта баягы мыйзамды жакшы карабай калдык. Мыйзамдын чегинде жүргөнүбүз. Бирок кандай мыйзам? Мисал келтирейин. Эшикте бирөө түкүрдү. Түкүрсө келип айтасың, ай жигит, 1000 сом штраф эле төлөп коюш керек. Башты орутпайчы деп коет, туурабы? Бирок ошол эле кезде мына коддор кетти. Келип айтсаң, ай жигит эми уят эмеспи? Балдар ойнойт да буякта, элдер дагы жүрөт, кичине туура эмес жасап атасың десе, кыргыздын жигити эмне дейт? Кечирип коесуз, менден кетиптир деп жыйнап коет. Ошонун негизинде бул дагы код да. Значит, уят деген сөз бар да. Ошол уятты эми мыйзамдаштырып койсок, ал иштейт да. Туурабы? Иштейт. Мен ошол жөнүндө айтып атам.
Биякта сверхъестественный жок эчтеке. Мисалы экинчи мисал келтирип кетейин. Экономика тармагыбызда. Азыркы күндө бул дүйнө жүзү кайсы жакка кетип баратат? Баары таза тамак жегиси келип атат, туурабы? А бизде өзүбүздүн мүнөзүбүздө кандай? Эми экологический мышление деп коет, табигат менен бир ынтымакта жашоо деп коет. Ошол кезде биздин экономикабыз кандай болуш керек? Таза тамак чыгаруу болуш керек. Эмне үчүн? Таза тамакка көбүрөөк төлөйт. Жерибиз азыраак, 94%-убуз тоо болсо, калган жерибиз аз болсо биз көп объем бере албайбыз да. Ошон үчүн таза болсо, аз болсо, бирок кымбатыраак сатууга аракет жасасак ошондой болот. Бул баягы практический жагынан эле айтып кетем. Бул дагы код. Экологический мышлениеге бул код деп эсептелет. Экинчи мисал ошондой да. Эми ошондой көп эмес кеткен. Бул баягы сверхъестественный эчтеке жок, ал жактан кирип. Жөн эле ошону түшүнүп, анан азыркы убакытка өздөштүрүп койсо, биз ошого пайда келтирет да элгечи. Ошондой эле да. Өзүң дагы ынтымактуу болосуң, биз баягы салттарды сактап атабыз деп, мына табигатты сакташыбыз керек, ата бабабыздан калган мурас деп айтабыз да. Экинчи жагынан ал да пайда келтирет. Значит, иштегенде мул кандай болот? Мен салтымды сактап атам, ошол кезде пайда да алып атам. Үчүнчү мисал айтып кетейин, биз эл тоонун чокусунда жашайбыз. Тоодо. Кыргыз деген сөз да, кыр деген сөзү баягы тоодо жашаган эл деп коет. Горцы. Аяктан суу түшөт. Суунун башыбыз, суунун башында. Суунун башында Алла Таалам берген бизге кандайдыр бир аманат да. Ошону таза сактап, ылдый жактагы элдерге туура таратып бериш. Ошондо ошол элдин кандай сапаты болуш керек? Эмне үчүн ошо каяка коюлуп калган, жашалып калганбыз? Айкөлдүк, бийиктик, адилеттүүлүк, кечиримдүүлүк да болот. Ал 22-21 законунда. Эмне үчүн? Башка бир коммерциялыга жакыныраак улут бияка келип калса, ылдый жакта кылып суусуз калмакпыз, сатып ал деп. Кыргыз айкөл болот, койчу. Кыйналып аттыр, беребиз деп. Ал дагы код да. Ошону түшүнгөн үчүн, ошону түшүнгөндө ошого жараша дагы бир ыкмаларды жасасак болот да. Мен ошол жөнүндө айтып атам. Мен сизди абдан жакшы түшүнүп атам. Маегиз бир аз кызылсын деп аткан ойдомун да. Анан мен билишимче азыр мына убактыбыз дагы келип атат. Жыйынтыктоочу суроо болсун. Сиз менен сөйлөшкөн адамдар айткан, ошол октябрда боло турган окуяларды Аймен мырза мындай ыраактан айтып, ушундай болоорун божомолдоп койду эле депчи. Анан бүгүнкү күндө турабыз, мына декабрдын 2-си, январга саналуу күндөр калды. 2021 жыл Кыргызстан үчүн чоң сыноолордун, чоң шайлоолордун, чоң жол тандоолордун жылы болот. Экономикабыз дагы таңкыстыкта. Келаткан ошо алдыңкы бир 5-10 жылдык Кыргызстандын келечегин кандай көрөсүз? Жакшы көрөм. Жакшы болот баары. Эмне үчүн? Элибиз ойгонгон. Мындай жашоого, мындай эскиче жашоого биз макул эмеспиз. Жаштарыбыз ошого даяр болду. Жада калса шаардыктары чыгып атат мына. Эч качан чыкпаган шаардыктарда мен макул эмесмин деп чыгып атат. Бул байдан көрүнүш да. Анан айылдан келгендер дагы карасаңыздар, алар дагы умтулуп атат ушу бизден өзгөрүү болсун деп. Ал үмүттөр менен бар. Ошол биз баарыбыздан азыр айылдыгынан шаардык деп бөлүнүп кетпейбиз, андай жок. Баарыбыз ошол жерден чыкканбыз, айылдын себеби менен жашап атабыз. Ошон үчүн шаарда жашагандар айылдарга дагы кызмат өтүш керек. Айылдыктар батасын берет. Ошентип биз ынтымакка келебиз. Ошон үчүн айтып атам, ошол жерин азыркы биз жана жолубузду тандап атпайбызбы? Ар кайсы кандидаттар көбөйүп кетти, тияк бияк деп. Бирок алар жолдору эле башка, максаты бир болсун. Ниеттери да таза. Бирок жол тандашыбыз керек. Ошол жолду тандаганда кыргыз эли негизи баягы жүрөгү менен ойлонгон эл да. Ошону туура тандап кетет деп мен ишенем. Эмне үчүн көрүп атам да аны. Өзүмдү көрүп атам. Мына өзүмдүн балдарым дагы айтып атат, папа биз келебиз, үйдө жашагыбыз келет, Кыргызстанда жашагыбыз келет деп. Биз биякта үйдө жашаганда ошо үйдөгүздү кичине түздөп алсак оңой эле да. Кенедей эле эмебиз, ынтымакка келиш керек. Ошон үчүн мен ишенем. Элибиз өзү айкөл. Адилеттүү, мээримдүү эл болот. Ошон үчүн ынтымакка келет. Бир кандайдыр бир окуялардан өтсөк, өтөбүз го дейм. Бул сыноодон өтөбүз.
бирок аягы ынтымакка келебиз, өнүккөр бир өлкөлөрдүн бири болоруна ишенем. Анткени жаш балдар өсүп келатат, ал жакшы балдар да, өзүң көрүп атсаң керек. Мына мен дүйнө жүзүндө жүрдүм, бизде абдан сонун жакшы балдар бар, өсүп келатат да, ошон үчүн ишенич пайда болот. Рахмат. Шарт түзүп коюшубуз керек. Рахмат, шарт түзүш керек. Кыргызстандагы бардыгы сөзсүз түрдө жакшы болот. Убакыт гана керек. Алдыда сыноолор болот. Андан дагы буюрса андай тайга кечүүлөрдүн далайын кечкенбиз. Мунусуна кечип өтөбүз деген бир мындай позитивдүү ой жүгүртүүсү менен бүгүнкү мейманыбыз Аймен Касенов мырзага чоң рахмат айталы. Ишиңизге ийгилик. Алдыда сизге дагы бир мындай сизге таандык сыноолор келе жатыптыр. Татыктуу өтүп кетишиңизге тилектешпиз. Чоң рахмат. Биз болсо эфирде улантабыз. Албетте Имарат Групп курулуш холдинги алар катарында курган Алтын Булак Лайф, Гранвиль, Астория үйлөрүнүн баардыгыңыздарды жаңы жашоочулар катары күтөт. Аны менен катар, эгер сиз 31 декабрга чейин Имарат Прогресс курулуш компанияларынан кандайдыр бир батарея ала турган болсоңуздар, iPhone 12 Pro, iPad Pro же болбосо MacBook белек аласыз, кайсыны аласыз, аны өзүңүз тандайсыз. Азыр болсо бизде жарнамалык блок болсун, андан кийин бизде катардагы кийинки меймандар менен конституциялык өзгөртүүлөр тууралуу кененирээк сүйлөшөбүз. Кеттик. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Кештин кезекчиси Эркин Нурбаев. Биз эфирди улантабыз. Азыр сиздер бизди түз эфирден көрө аласыздар. Одноклассники, Facebook, YouTube каналы. Ал эми бир аздан кийин ушул эле көрсөтүүбүз телеканалдарда чыгат. Бишкек каналы. Сиздер биздин түз эфирге суроолорубузду мына сиз көрүп жаткан 0708 996 996 номерларын жөнөтсөңүздөр болот. Биз дароо маегибизди конституциялык нукка буралы, эгер ошентип атаганга мүмкүн болсо. Себептигинде бизде бүгүн мейманда Кыргызстандагы юристтер жамаатынын координатору Таттыбү Ергешбаева саламатсызбы, жана ошондой эле конституциялык укук боюнча эксперт Айдин Бакытбек. Таттыбү, мен Кыргызстандын калың катмарын жарандарын катарын мен дагы толуктайм. Улам эле Facebook'та акмал атабыз, телени карап атабыз, ар кайсы каналдарды, ар кайсы медиаларды угуп көрүп бирип башыбыз чындап эле чаташып адашып калды. Эң биринчи, бизде азыр бир аздан кийин ушул көрсөтүүбүздү жазуу иретинде региондор көрөт. Менин байкашымча, конституция бул эмне? Ал эмне үчүн жазылган, эмне үчүн керек, эмне үчүн коомдук келишим деп аталат? Ошол тууралуу мындай жалпы аныктама берип өтсөңүз. Конституция бул сиздин пикириңизде эмне үчүн керек? Себеп дегенде, ушул конституция, иши кылып деп бирөө башкарып кетип, бирөө жакшы жашап кетеличи деген эле ой. Чындыкы элдикичи. Меники да ошол да. Чоң рахмат, Эрмек. Биздин жалпы юристтердин түшүнүгү боюнча конституция бул алгачкы өлкөнүн кыймыл аракетин, тышкы, ички мамилесин, андан сырткары өлкөдөгү боло турган социалдык, экономикалык мамилелердин толугу менен жалпы жазылган бир келишим. Бул жалпы элдин жана мамлекеттин жана тышкы ички саясаттын толугу менен жалпы каралган бир келишими. Бирок кээ бир маселелер бар, ошол нерселерди мисалы элде биз жалпы айтпайбыз. Биз бүгүнкү күндө глобализация дүйнөсүндө жашап жатабыз. Глобализация деген биз бүгүнкү күндө Кыргызстан бир кичинекей өлкө болуп туруп 6,5 миллион элибиз менен 7 миллиард дүйнөдөгү болгон учурда биз башкалар менен өзүбүздүн мамилебизди жалпы түзүшүбүз керек. Түзүү деген бул эмне? Бул эл аралык келишимдер бар. Биз көбүрөөк 200дөн көбүрөөк эл аралык келишимдерди өлкөдө ратификация кылганбыз. Биз ошол келишимдерге Кыргыз Республикасы болуп туруп кошулабыз деп. Анан конституция бейбаштык кылып өзүнөн өзүнчө кабыл алынып кала турган бир документ эмес. Конституция ошол Кыргызстандагы ратификация болгон эл аралык мыйзамдардын негизинде кабыл алынган бир документ. Эми бүгүнкү күндө ал конституцияны кайсы бийлик тобу келсин өз каалоосу менен өзгөртүүгө мүмкүнчүлүгү жок. Анан элдин талабы деп туруп эле бир 1000 чыккан бизден майданга, Бишкектеги майданга чыгып туруп эле таш ыргытып берип кетип берген элдин
каалоосунун негизинде дагы өзгөртүү мүмкүн эмес. Бул сурамжылоо жүргүзүлүп, анын негизинде изилдөө жүргүзүлүп, ошонун гана негизинде мамлекет, өлкө бүгүнкү күндө ыйгарым укук жогорку кеңеште чечим кабыл алыш керек болчу. Бирок башка маселеге өтө электе жалпы айтып койсом, 4 октябрдын жыйынтыгында 6 октябрь парламенттик шайлоо жокко чыгарылды. Анын жыйынтыгы. Анын негизинде эл митингге эмнеге чыкты эле? Эл митингге ошо кийин кайра башынан кайталануучу парламенттик шайлоону өткөрүп бериң деп чыкты эле. Мол 7% барьерди 3%га түшүрүп бериң деп чыкты эле. Бирок ошонун жыйынтыгында бизде төңкөрүш болуп, саясий төңкөрүш, жаңы бийлик түзүлдү. Макул, түзүлсүн. Бирок бийликтин баардык кылып жаткан иштери мыйзам чегинде болуш керек. Бүгүнкү күндө парламенттик шайлоону жокко чыгарып, конституциялык мыйзамды мына бүгүн конституциялык палатада каралды. Венециялык комиссияга чыгарылган чегинде да жокко чыгарып туруп, андан сырткары конституциялык долбоорду, жаңы конституциялык долбоорду сунуштап конституциялык референдумга алып чыгам деген, бул мыйзамсыз, легитимдүү эмес бир иш аракеттер. Анын эмнеге кандай экенин кийинки сөзүмдө түшүндүрө кетсем. Түшүнүктүү. Сиздин позициянызды биз аябай кандай айкын түшүндүм мен өзүм үчүн. Анан Айдин мырза, сизге мындай суроо да. Бүгүнкү күндө bir жаңы жаш муун чыгып, Таттыбү, Сания катарын толуктаган дагы бир канча активдүү жарандар, юристтер толук түрдө каршылыгын көрсөтөт да. Эми бирок бүгүн 2022 жыл, ал эми ушул жылга чейин дагы 10 жылдык мурунку тарыхыбызды карап турган болсок, ал жакта дагы төңкөрүш болгон, ал жакта дагы бийлик өзгөрүү болгон, ал жакта убактылуу өкмөт түзүлүп, ошол өкмөттүн декреттери чыгып, анан ошол өкмөттүн айрым мүчөлөрү, башкача айтканда Текебаев, Өмүрбек Чиркешев баштаган канчата бир адам конституцияны жазып чыккан, элге сунуштаган, референдум болгон, кабыл алынган, андан кийин оңдоп түзөтүүлөр болгон 16-жылы. Эми ошондой эле учурда бүгүн кайсы бир топ конституцияны жаңыдан жазып атат, мыйзамсыз болуп атат деп ошол жылдары биз же саясаттан алысыраак болдукпу, же биз интернет анчалык тарай элек беле көп уккан эмеспиз да, бирок болгон. Эми ушуга кандай баа бересиз? Себеби ал жылдары деле конституция жазылды да. Ал жылдары кандай, кимдер тараптан жазылды, кандай кеңешмелер болду, азыр эле мына Таттыбү Айдын айтып кеткендей бардык процедуралар, нормалар сакталды беле, каралды беле? 10 жылдык мурунку тарыхка кылчайып карап көрсөк, сиздин пикириңиз? Эми 7 апрелден кийин 4-чакырылыш Бакиев жетектеген Ак Жол партиясы көпчүлүк кылган жогорку кеңеш таркатылган, элдик инкылап айтылат негизиндечи. Юридикалык жагынан убактылуу өкмөттүн легитимдүүлүгү боюнча суроолор, дебаттар абдан көп. Бирок эң негизги фундаменталдуу айырмачылыктар ошол учурда жазылган конституция менен азыр жазылып жаткан конституция боюнча биринчиден ал жерде биринчи конституциялык кеңешме түзүлүп, алар чогулуп, анан жазып башташкан конституция. Ал биринчиден. Экинчиден колл-центрлер түзүлгөн. Эсимде ошондо Жомарт Сапарбаев ошо колл-центрди жетектеп, элдер чалып, өздөрүнүн сунуштарын берип башташкан. Ал жерде бир уч группа түзүлүп, конституцияны жазган эмес. Ал жерде бардыгы ачык болгон. Бардыгы катышкан, журналисттер катышкан. Ошол конституцияны жаштар ал учурда биригип алышып, эл аралык донорлордун жардамы менен бүт Кыргызстанды кыдырып чыгышкан. Ошондо мен балыкчыда 11-класста окучумун. Биз да ошо Бишкектен келген байкелер, эжекелер келди эле. Биз да ошо 2010-жылкы конституциянын талкуусуна катышканбыз. Керек болсо сунуштарын да бергенбиз, мындай болсо болот эле депчи. Ошонун баарын жазып алып, кийин Бишкектеги чоң конституциялык кеңешмеге жеткиренге аракет кылышкан. Дагы чоң баса белгилеп кетүүчү нерсе, 2010-жылы 7 апрелде эл супер президенттик башкарууга каршы чыккан. Андан кийин май, июнда жазылган конституция бул ошо супер президенттик бийликти жоготууга, парламентти күчөтүүгө, тең салмактуу орнотууга аракет кылган конституция болчу да. Ошон үчүн ал конституция жаштардын колдоосуна ээ болгон. Ошол жакка келсекчи, адам укуктары боюнча көптөгөн, мисалы, Евросоюздун, Батыштын, биздин
юристтер катышып адам укуктары боюнча секцияны жазып чыгышкан. Абдан чоң талкуу болгон, дебаттар болгон. Бул конституция боюнча абдан көйгөйлөр көп. Буну бир жабык түрдө кулуарына жазышып, андан кийин уже даяр версияны бизге сунуштап атышат да. Ушул айырмасы. Ачыктык, ал жерде ачык болгон. Коомдун талабы ошо конституцияга чоң талап болгон, себеби авторитардык бийликти эл 7 апрель 2 ай мурун араң эле кулаткан да. Азыр болсо андай талап эч кимде жок болчу. Бизге азыр бизде мына Таттүбү, СИЗ баарыбыз 5-6 октябрда аянтта турдук, андай талабыбыз биздики жок болчу. Андай талаптар айтылган эмес. Керек болсо Сооронбай Шарипович кетсин талап да жок болчу. Конституциялык өзгөрүүгө талап жок болчу. Бул таңууланып аткан үчүн жаштар реакция берип каршылык көрсөтөт. Эми дароо азыр айдыңга дароо айта кетчү нерсе, тактап кетчү нерсе 80 адам деп атат. Элди аралап жүрөбүз да. 80 адам, анын катарында мына кыргыздын баягындай нарк населине туура келген түшүнүктөр, мисалы аксакалдардын катышуу боюнча ал жакта жазуучулар, изилдөөчүлөр, тарыхчылар, этнографтар катышып атат. Анан Медер Алиев сыяктуу жигит байкебиздин видеолору байма-бай тарап, анан так кесе айтты, сонун айтты, туура айтты дегенде жактоочулар көп да. Көп эле киши катышып атпайбы? Маселе эмнеде болуп атат? Маселе процедуралык жакта. Биринчиден, конституцияны өзгөрүүлөрдү конституциялык кеңешме, Илимпоздор, ошол эле Медер Алиев же биздин аксакалдар демилге ала албайт. Алардын укугу жок. Конституциялык өзгөртүүнү депутаттар демилгелейт. 80 депутат якобы демилгелеген, бирок бир дагы ошо 80 депутаттын арасынан бир дагы депутат демилгечимин деп ачык сизге келип, Азаттыкка келип, башка келип, ачык ошо жаңы долбоордун конституциясын коргой алган жок жана коргогон да жок. Эмне үчүн алар бекинип жатышат? Белгисиз. Экинчиден, алар жогорку кеңеш мөөнөтү октябрдын аягында бүттү. Жаңы парламент шайланбай калган үчүн убактылуу гана узартылды. Орусча айтканда, они на птичьих правах. Кризис болбосун деп эле эми силер вакуумду толтуралы деп мүмкүнчүлүк берип атат депутаттаргачы. Бул учурда алар мындай өзгөрүүнү демилгеленге укугу жок. Аны бул ушундай болду. Андан кийин конституциялык кеңешме кийин түзүлүп атат. Бул дагы процедуралык эрежелер бузулган, ошондуктан легитимдүүлүгү жок. Ал кишилерге эч кандай каршылыгыбыз жок. Бирок процедура бузулган, ошон үчүн бул легитимсиз. Демек, конституциялык кеңешмеде болуп аткан талкуулар, жыйындар кереги жок. Аларда легитимдүүлүк жок. Аларда эч кандай эмес жок. Бул деген мындай айтканда конституциялык узурпация болуп атат азырчы. Рахмат. Легитимсиз деп атасыз. Таңуулоо парламенттин мындай маанидеги документтерди көтөрүп демилгелегенге укугу дагы, акысы дагы жок деп атасыз. Буну сизге кошумча да бермек мырза. Буну бияктагы биз жаш юристтер айткан жокпуз. Венеция комиссиясы бул дүйнөдө Европа өлкөлөрүн бириктирген, ошондой эле Россия, Казакстан, Евразия өлкөмүн, Америка Кошмо Штаттарын бардык ООН сыяктуу эле, ООНдун эле экинчи эмеси да, бул конституция боюнча уюмда. Алар айтып атат. Аякта деген белгилүү гана юристтер, ошо эле кызыктуу нерсе бизде азыркы жогорку кеңеште конституциялык комитет бар. Аны Канат Керезбеков жетектейт. Ал конституциялык кеңешменин төрагасынын орун басары экен. Ал ошол эле учурда ошо Венеция комиссиясынын мүчөсү. Ал Венеция комиссиясында анын коллегалар айтып атат. Легитимсиз, болбойт, токтоткула деп. А булар болсо конституциялык кеңешмеге төрагасынын орун басары болуп келип алды. Ал киши да тактап айтыш керек, элге айтсын да бизгечи, кайсы кимдер колдойт. Азыркы коллегаларын колдойбу, легитимсиз жогорку кеңештин иштерин. Же Венециялык комиссияда коллегаларын колдойбу. Суроолор көп. Суроо көп, жооптор аз. Таттүбү, сиз азыркы жаңы конституциялык долбоор менен таанышып чыктыңызбы? Баштан аяк. Ооба, биз тааныштык жана Кыргызстандын юристтер жааматынын атынан толугу менен анализ кылып чыгып, ошону жарыяладык. Сизге бир суроо да. Азыр биз сиз жарыялаган теманы айта турган болсок, өтө узун болуп кетет. Эл аралап жүрүп, кайрадан эле мен эл тарапта болгум келип атат да азыр. Элдин бакубат жашоосу, баардык үмүтүбүз бир жакшы жашап кетели деген. Бир киши колуна бийликти алса, эмнеге себеп дегенде ошол киши бизге жооп берет деп атат да.
ошол президент деп атабызбы, ошол президент же парламентте референдум экиле суроо коюлат. Президент колго ала турган болсо, жанагы 120 же саны канча болгон түшө турганын дагы билбейбиз. Ошолор ар бирөөсүнөн жооп күтүп отурабызбы, алар иштей албайт турбайбы деген түшүнүктөр бар да. Сиз изилдеп чыккан Конституцияда президенттин жоопкерчиликтери каралганбы, көрсөтүлгөнбү? Же биз бир нерсени билбей турабызбы? Мына бүгүнкү күндө мындай болуп атат да, бизде иштеп аткан ар бир учурда мына Кыргызстан шүгүр 30 жылдан көбүрөөк биз эгемендүүлүгүбүз бар. Бирок ошонго карабастан биз президенттик формада да жашап келдик. Андан сырткары толугу эмес, аралаш форма менен жашап келдик. Президенттик, парламенттик. Эч бир учурда парламенттик боло элекпиз. Бирок ошонго карабастан мына бүгүнкү күндө бизде 35 миллиард сом мамлекеттик бюджеттин дефицити турат. Андан сырткары мына мен дагы Жалал Абад, Ош, Баткенге барып келдим мурдагы жума. Көп айтылып атат, ал жерде мына ачкачылык башталды, жакырчылык башталды, миграция токтоп калды мына пандемиянын негизинде. Адамдарда жашоо начар. Ошонун негизинде адамдар бир таянак, мындай бир нерсеге таянайын деп отурат да. Анан таянайын деп отса эле баардык мамлекеттик телеканалдардан жашнакы болуп мына саясий топтун өкүлдөрү чыгып калып айтып отурат. Ушу конституцияны өзгөртсөк, жашообуз оңолуп кетет, биз жакшыланып кетебиз деп манипуляция болуп атат. Бирок анын түбү бул социалдык, экономикалык жана толугу менен мындай түбүнөн иштеп чыга турган программалар. Эч бир учурда буну бир адам же бир топ жаса албай турган иш-чаралар. Анан барсаң эле элдер мынтип отурат да, мага дагы көп жазып отурат да, чыгып аткандан кийин жазат да элдерчи. Анан мындай деп отурат, таттүбүбү курултай болсун. Курултайдан сырткары президенттик бизде өлкө болсун, жоопкерчиликти бирөөдөн сурайлы. Бирөөдөн сурайлы, тооба. Сурагыла. Барбы ошол жоопкерчилик? Конституцияда жазылганбы? Бизде жазылган, толугу менен жазылган. Бүгүнкү күндө азыркы конституцияда жазылган. Азыркы конституцияда жазылган, 66-беренеде толугу менен каралган. Бирок бул жерде мындай да, бизде бүгүнкү күндө бүгүнкү иштеп жаткан конституциядагы кийинки болуп аткан конституцияда дагы бир маселе бар. Бул мыйзамдуулук тарабынан эмес, мыйзамдарыбыз жакшы эле жазылып атат ар бир учурда. Борбор Азияда биз эң мыйзамды жакшы жазган өлкөлөрдүн катарына киребиз. Бирок бизде кадр маселеси. Ким келбесин, тууган урук, ким келбесин, ошо өкүлчүлүк, же болбосо коррупция, же болбосо бизнес бар. Ошонун үстүнөн эле элдин кызыкчылыгын унутуп коюп атышат. Профессионалдар өз ордуна келип иштебей атат. Анан бизде болсо деген премьер-министр бул дөпөсдөй турган бир орган. Ким келбесин, кайсы премьер-министр келбесин, жарым жыл иштейт, тээп кайра кетиришет, кайра ордуна башканы алып келет. Жоопкерчилиги жок адам бир ошол. А могу сунушталып аткан мисалы проектте долбоордо эмне айтылып турат бийлик бутактарында? Бардык ыйгарым укуктар бүгүнкү күндө президент институтуна келип атат. Бирок президент институтуна толугу менен укуктар бул соттор, конституциялык палата, өкмөт жоюлуп атат. Өкмөттүн ордуна президент өзүнө алып атат бардык ыйгарым укуктарды. Жогорку кеңештин дагы ордуна өзү мыйзамдарды инициатива кылып, жогорку кеңеш жөнүндө кол коюп берип коет. Ошонго карабастан президенттикке жоопкерчилик каралбай атат. Мына көрдүңүзбү? Ошону тактайын деп атам да. Кошумчалап коеюнчу. Ошо мен айтып атпайм дагы бир жолучу. Бир кишиге тапшыралы. Мен деле жашагым келет. Мен деле жакшы жашагым, курсак тойгу. Бир кишиге тапшырсак, мен үчүн деле ойлонуу оңой да. Мына А, Б, С кимиси келбесин, ошо кишиден эртең барып сурап алабыз. Эмнеге жоопкерчиликтер каралган эмес? Кайсы жоопкерчиликтер каралган эмес? Ал кантип каралышы керек эле? Айдын мырза. Негизинен таттүбүн айткан сөздөрүнө кошумчада сурооңузга жооп берип жатыпчы. Негизинен бийлик башкаруу формасы деген бир нерседен эле такталат да. Өкмөттү ким дайындайт? Же өкмөттү ким жетектейт? Парламент бекитсе, парламенттик өлкө, президент өзү лично дайындаса, бул президенттик. Ал экөө тең иштейт. Экөө тең мыкты, бирок бир эле эгерде критерий сакталса, механизмдер, опциялар абдан акылдуу болуп, тең салмактуулук болсо. Президенттик башкаруу натыйжа берет кайсыл учурда? Биринчиден, эгерде президент өкмөттүн иши үчүн персоналдык жоопкерчилик алса, премьер-министр кызматы жок, өкмөт башчы деген да кызмат жок. Өзү жетектейт, өзү.
болду. Бир туура эмес кетип баратса, эл кимди кетсин деп кыйкырганды ошондо анык ошондо билет. Биринчиден. Экинчиден, президенттин жогорку кеңешке мыйзам демилгөлө укугу болбойт. Мыйзам жогорку кеңештен чыгат, ал президент колу коюп гана берет. Президент мыйзамды демилге албайт. Экинчи. Үчүнчү, бул жогорку кеңешти президент тарката албайт. Бул конституцияда таркатат деп турат. Ошондой эле премьер, жана мен жаңа айттым, премьер-министр деген кызмат болбойт. Жогорку кеңеш импичмент жарыялай алат. Көрдүңүздөрбү? Эгерде ушул 4-5 критерий сакталса, анда конституцияда жанагы президенттик бийлик башкаруу жигердүү иштейт, натыйжалуу иштейт. Ошондой эле дагы бир нерсе, президенттик башкарууда жогорку кеңештин финансы боюнча укуктары абдан жогору болот. Президент жогорку кеңешсиз бир дагы тыйынды бюджеттен корота албайт. Бул парламент президенттик башкаруунун критерийлери. Эгерде мен айткан критерийлердин бир гана бузулса, бул узурпация деп аталат. Уну Венеция комиссиясы болобу, жөнөкөй юристтерден баана сурап бергиле, тактап берет. Бул эл аралык норма. Түшүнүп атам. Мен айткан 5 критерий тең, 6 критерий тең. Азыркы жазылган жаңы долбоор конституцияда сакталган эмес. Узурпация деп атпайсыз, бизче бул сөздүн өзү элдин кулагына мындай кандай десем мен катуу айтылгандай болбойм, бирок каргыш сыяктуу угулбай атат да, тийбей жатат. Узурпация бир колго өтүп кетет десе, ай эмне десеңер ошо дегиле. Иши кылып деп атат да, ала ошо элди түшүнбөй коюу дагы мүмкүн эмес. Түшүнүш керек. Мен элди иши кылып бирөө келип жооп берсе эле, аны узурпация деп атайсыңар, консолидация деп атайсыңар, бизге айырмасы жок. Ай бир киши келип оңуп кетсинчи деген үмүт да. Ошондой эл тилинде сүйлөшсөк да. Биз мына мисалычы элди туура түшүнүш керек. Мен элди түшүнүп атам. Алар жоопкерчилик жөнүндө сурап атат. Жоопкерчилик боюнча талап болуп атат. Алар бир бийликти баарын бир адамга берип коелу деген ойлордо жок. Эң биринчи суроо айтылбады, конституция эмне депчи? Мына 150 жыл артка кетели, бугу, сарыбагыш, саяк, могу Ысык көл нарын чүйдө бири-бирин чаап жүрдүк, Боронбайды өлтүрүп кетишет, Ормонду өлтүрүп кетишет. Баары биригип уруулар, сырттан душман келгенде ак боз атты союп, ошонун терисине хан деметчи да. Бир дагы жолу хан толком шайланган эмес. Ошон үчүн элдер бизде бир башкаруу болсун, мамлекеттик башкаруу болсун деп, кийин конституция жазылды да. Бул ошону эле гана иликтейт да. Ошону гана тескейт. Туурабы? Эл, кыргыз эли, булардын генетикалык кодубузда бийликти бир кишинин колуна мындай толук берип коелу деген такыр жок. Болгон эмес. Биз эл жоопкерчилик талап кылып атат. Жоопкерчилик. Мына бизде ошо парламенттик башкарууда көпчүлүк коалициясы өкмөттү түзөт. Калаган учурда кетирет, президенттин сөзүн угупчу. Анан мисалы толтура мүчүлүштөр болду да. Ким жооп берет? Премьер-министр. Жооп береби? Премьер-министрге жүктөгөнгө аракет кылышат, сен күнөөлүүсүң депчи. Анын жоопкерчилиги кандай? Болгон отставкага кетирип коюшат. Ал эми аларды бекиткен депутаттар көпчүлүк коалициясынын жоопкерчилиги кандай болот? Ошол проблемадан элдер жоопкерчилик талап кылды. Анан элдер баш айланып калды да. Көпчүлүктү түзгөн 80 депутат бар. 4 фракция. Кимисине кыйкырарын билбейт. Же премьер десе, премьердин 4 вице-премьери бар. Ал бул күнөөлүү деп коет. Социалдык блок күнөөлүү же бул күнөөлүү же экономикалык күнөөлүү. Же министр күнөөлүү деп коет, туурабы? Анан эл болсо бир кишини мындай урушканга аракет кылып атат да, ошондон талап кылганга аракет кылып атат. Маселе ушунда. Кетсин дегендин жанын алдында кимдин аты чыгат деген сыяктуу да. Ушунда. Мен дагы кошумчалап кетсем, мына Айдин абдан жакшы тарыхый тараптан айтып кетти. Эми бүгүнкү күндө болуп аткан мыйзамдык эрежелер жана тартип тарабынан айтып кетейин. Узурпация деп биз эмнени айтабыз? Узурпация деп бул бийлик бутактарынын бүгүнкү күндө мына бизде кандай бийликтер бар? Бул институт, президенттин институту, жогорку кеңештин институту, андан сырткары бул өкмөттүн институту, соттор, прокуратура, андан башка мамлекеттик мекемелер. Ошолордун баардыгынын ортосунда кандайдыр бир ыйгарым укуктар жана ушул бийлик бутактары бири-биринин ортосунда кантип бири-бири менен мамилелерин түзөт. Ошону биз
демократиялык өлкөнүн принциптери деп атап коебуз. Бүгүнкү күндө иштеп аткан конституцияда бул идеалдуу эмес, өзгөрүштөр болуш керек. Бирок ошонун мыйзамдуулук эрежелери толугу менен сакталып, өзгөрүүгө алып чыгылып, 1 жыл, 2 жылдын ичинде өзгөрүүлөр кабыл алыныш керек. Бирок бийлик бутактарынын ортосунда бирдей баланс болуш керек. Ыйгарым укуктар кандай берилсе, ошол ыйгарым укуктун үстүнөн жоопкерчилик берилиш керек. Бүгүнкү күндө бийлик бутактарынын ортосунда ыйгарым укуктар баардыгынан алынып, жоопкерчиликтер калып атат. Мисалы, депутаттардын жоопкерчилиги калып атат, ыйгарым укуктары президентке берилип атат. Кээ бир бийлик бутактарынын дагы өкмөттүн дагы алынып атат, ыйгарым укуктары алынып атат, мүмкүнчүлүктөрү. Бирок жоопкерчилик калып атат. Бирок ошол жоопкерчиликти бүгүнкү күндө ким чечет? Мына жаңы долбоор менен президент чечет. Президент чечет, президенттин үстүнөн ким чечет? Эч ким чече албайт. Мына ошондой бир жоопкерчилик дегенде узурпация деген эмне? Акыркы учурда макул сен баардык бийлик бутактарынын өкүлдөрүнүн үстүнөн жоопкерчиликти чыгарат экенсиң. Кээ бир ыйгарым укуктарын өзүңүн институтуңа алат экенсиң, макул кыл. Бирок анда сен ошол туура эмес чечсең, үстүңөн ким чечет? Үстүнөн дагы бир төңкөрүш чечет. Ал бизге кереги жок. Ал бизге кереги жок. Мына биз ошо төңкөрүшкө кетип аткан жолду ансыз мыйзамдык жол менен чече албай турган бардык маселелерди узурпация деп атап коебуз. Бүгүнкү күндө жазылган долбоор мына ошонго алып кетип атат. Рахмат. Биз азыр сүйлөшөбүз, улантабыз, дагы башка кырларын ачабыз болуп аткан маселенин. Биз азыр жарнамалык блок болсун, достор. Имарат Групп курулуш холдингине кире турган кирген Имарат Прогресс курулуш компания өзүнүн алмалуу сезон акциясын улантат. Сиздер 31 декабрга чейин кайсыда бир үйлөрдүн каалаганын алсаңыздар, iPhone 12 Pro, iPad Pro же MacBook белек аласыз. Азыр жарнама болсун, андан кийин конституциялык реформаларды талкуулайбыз. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Биз эфирде уланта берели, конституциялык реформалар тууралуу сөйлөшүп жатабыз. Бизде конокто Айдин Бакытбек, Татыбү Эргешбаева, жаш юристтер коому көп жерде байма-бай сүйлөп атышат, мындай жалпак тил менен айтканда какшап атышат. Ушул конституциянын эмнеси жакпай атат юристтерге, Кыргызстандын жаш жарандарына, ошону иликтеп атабыз. Анан буга чейинки биз президенттин жоопкерчилиги тууралуу сүйлөштүк. Анан ыйгарым укуктары бар дагы, бирок жоопкерчилик жок болуп чыгып атат да. Анан муну конституциянын таанышып чыккан, ийне-жибине чейин касып чыккан жаштардан пикирин угуп албайлыбы? Кийинки маселе мындай болуп атат да. Бизде Кыргызда кандай? Мыйзам, укук жана башкалар көп күнгө чейин мындай кызыксыз. Биз күнүмдүк оокат менен алекпиз. Анан канк этип башка тийгенде, анан мыйзамдар чукуп биздеп баштайбыз да. Ушул жакта биздин укугубуз корголуп турбу? Ушул жерден мамлекет бизге мындай бир коргоо иммунитеттерин бериптерби бизге жарандар катары депчи. Башка түшмөйүнчө биз чын айтканда кызыкпайбыз, окубайбыз. Бул биздин турпатыбыз, тилекке каршы. Анан ошо адам укуктары боюнча блокто кандай өзгөртүп түзөтүүлөр кирип атат? Жаңы конституциянын долбоору биздин эртеңки күнү ар кандай оош кыйш окуялардан бизди сактап кете алабы? Ушул эң жакшы бир мүнөздөмө болот да бүгүнкү күндөчү. Бизде эл мына президенттик менен эле курултайга эле баш айланып элечи, башка нерсени ойлонбой мындай карабай калдык. Мына бүгүнкү күндө демократиялык өлкөнү түзүш үчүн эң башында бул бизде мыйзамдуулук жана адамдын укугуна каралган алгачкы фундаменталдуу маселелер. Эми мына адамдын укугу боюнча айта кетсек, бүгүнкү күндө эң биринчиси сөз эркиндиги чектелип атат. Бул мен дайыма айтып кетем, журналисттерге тиешелүү эмес. Эртең сиз чай ичкени бир жерге барып бирөөнү жаман айтып коюң, эртең сиз социалдык тармактарда бир жаман маалыматты чыгарып коюң, ошол боюнча сизди жоопкерчиликке тартып алышы мүмкүн. Бул бир. Экинчиси, бизде мына ачык мамлекет деген программа жарыялаган. Ошонун нерсесинде кайсы мамлекеттик муниципалдык мекеме канча акча таап атат, кимиси эмнени чыгарып атат, мамлекетке тиешелүү кандай мекемелер бар. Ошол бардык берилген мүнөздөмөнү бүгүнкү күндө эл үчүн жаап коюп атат. Мындай чектөө киргизилип атат. Муниципалдык мамлекеттик мекемелердеги маалыматтарга чек
түзүлөт, жарандар сурай албайт. Экинчиден, республикалык жана локалдуу бюджеттерди биз жөнөкөй жаран кирип түзүүгө дагы мүмкүнчүлүгү жок. Анан түзүлгөндөн кийин, акча сарпталгандан кийин, ошону кайра эмнеге акчаны кетирдиңер деп эсеп кысап сураганга да мүмкүнчүлүгү жок. Андан сырткары биздин өлкөдөгү соттук адилеттүүлүктү таппаган жарандар эл аралык мекемелерге, эл аралык сот системасына кайрылганга мүмкүнчүлүгү кыскартылып атат. Анан жогорку соттон соттолгон адам экинчи жолу актаныш үчүн өзүнүн жумушун, өзүнүн ишин кароого андан дагы чек көрүп атат. Фундаменталдуу адамдын укугуна тиешелүү болгон менчик маселеси мына. Бүгүнкү күндө менчик маселеси мынтип атат. Эгерде бул жерде мамлекеттик мекеме турса, сен жаныңда үйүң болсо, мамлекет эмне дейт? Бүгүнкү күндө конституция менен барып сот аркылуу чечип ал деп. Сот эч качан адамдын жеке жерин берип жибербейт. Бирок мына сунушталып аткан жаңы конституцияда айтылып атат. Сотко барбайбыз. Биз мамлекет сотко барбайбыз. Сенин жеке менчигиңе биз кандайдыр бир мамлекеттик өкмөт, министрлик атынан биз чечим чыгарабыз дагы сенин үйүңү мамлекеттин кысабына кайра алып алганга мүмкүнчүлүк түзүлөт деп. Андан сырткары жайлоолор бар. Бизде билесиздер, агрардык система күчтүү өнүккөн. Ошол жерде айтып атат, жайлоолорду сатпайбыз. Мамлекетте калат, бирок кээ бир учурларда сатып жиберишибиз мүмкүн деп. А кээ бир учурлар кимге түшөт? Ошо баягы эле бай, колунда бийликте болгон адамдарга түшөт. Калгандары андай мүмкүнчүлүктөн айрылат. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө мол 61 киргизилген өзгөртүү жаңы конституцияга. Бул өзгөртүү эмес, бул конституцияны кайра башынан жазып, элдерди мына президенттик болот, курултай түзөбүз деп бир жакшы жагын айтып, түбүндөгү каралган фундаменталдуу рисктерди мондай элдерге көрсөтпөй, көзүнө түшүндүрбөй, бир айда эптеп чыгарып туруп өткөрө турган бир демилге болуп атат. Биз ошо элдин ар бир жараныбыздын укугуна согушкан кезибиз. Бирок ушуну жалпы жеткириш үчүн ушундай бир платформалар болгонго рахмат. Ушулар аркылуу элдерге жеткиришибиз керек болуп атат. Муну өзүнчө кесип коюп коебуз, таттуу күйүп бышып жатканыңызга алкыш сизге. Анан Айдин мырза мындай болот да, биз мен дагы эле баягы эл тараптамын. Мен бул жакта отуруп эл тараптамын. Сиз айтасыз, мына менчик мамлекет жанында мекеме болсо, жеке менчик түшүнүгү негизи демократиялык принциптердин негизин түзөт да, право частной собственности. Мамлекет өзүн алып коет деп атасыз. Анан жайыттарды же жайлоолорду мындай кылып коет. Бул башкача айтканда ушул пункттарда рисктер, башкача айтканда акыйкатсыздык рисктери камтылган да. А бирок элдин түшүнүгүндө, биздин түшүнүгүбүздө акыйкатсыздык мындан кийин болбойт. Болбойт. Не дегенде улуу урматтуу ким болбосун президент буга сөзсүз түрдө бөгөт коет. Акыйкатсыздыкты кылдырбайт. Мыйзамда кандай жазылса жазылсын, бизде ушундай да, жазылган мыйзам бар, анан жазылбаган мыйзамдар бар. Кандай болсо ошо болсун, биздин президент акыйкатсыздыкка жол бербейт деген түшүнүк элде бар. Мен аны жакшы билем. Анан эртең күнү ким, мыйзамбы же адамбы? Айдин мырза, кандай ойлойсуз? Тескерисинче 30 жылдын ичинде бизде президенттик башкаруу болду, акыйкатсыздык ошол учурда орногон да. Мисалы, парламенттик башкарууну биз эмне үчүн колдоп атабыз? Эмне үчүн парламенттик башкарууда жакшы нерсе бар депчи? Бул деген мындай да, биздин ошо сүткө оозу күйүп калган да президенттик башкаруудачы. Кандай болчу президенттик башкарууда? Адилетсиздиктин мисалы да. Президент, бийликтин баары анын колунда. Эгерде смешанный форма управления болсо, огош бетер, күчөйт. Анан президенттин айланасы бар. Алар болсо президентке келип алып, фундаменталдуу стратегиялык маселелерди кулуарына чечишет өздөрү, каалагандай кылып. Мисалы, Кумтөр маселесин чечкендей эле. Чечет. Аны болсо, анан биз коомчулук 6 айдан кийин билебиз. Ал жакта кандай келишимдер, Кыргызстандын улуттук кызылчылыгына келишимдер туура келе биз билбей калабыз. Мына ушунун баары акыйкатсыздык. Акаевдин учурунда болду, Бакиевдин учурунда болду, туурабы? Анан ушул бар да. Бирок азыр бир мындай улуу урматтуу бир адамдын акыйкатсыздык кылып салышы мүмкүн эместей туюлуп атат да. Жок, ал мындай да. Ага биз толук ишенип атабыз.
Он не допустит. Жана мен жогору айткандайчы, ал акыйкаттуу иштеш үчүн ага система жол бериш керек. Алар жазган конституция боюнча акыйкатсыздык орнойт да, потому что ал жоопкерчилиги жок. Туурабы? Парламент маселе көтөрөт да. Сиз туура эмес иштеп атасыз, ката кетирип атасыз десе, ал эмне болуп коет? Таратып ийет. Ошон үчүн президенттин парламент таратууга укугу жок болбош керек. Эң негизги чоң маселе жогорку Верховный сот барго, жогорку сот. Ошонун мүчөлөрү жесткий отбор болуп, алар пожизненный болуш керек. Өмүрүнүн аягына чейин шайланыш керек. Ошондо алар эч кимден коркпой калат, иммунитети болот. Бул практикада ушундай президенттик өлкөлөрдөчү. Ал нерсеси жок, туурабы? Премьер-министр, өкмөт башчы деген бар экен, ошого эле шылтап коюшат. Бул биз башыбыздан өткөн нерсе да. А эгер мына парламент толук биз парламенттикке өтө элекпиз азырчы. Толук парламенттикке өтсөк, туурабы? Парламент чечип калат, ошо 120 депутат. Анан ал жерге фундаменталдуу маселелер коюлса, туурабы? Ошо эле кумтөр, жер үй, жетим тоо, туурабы? Биздин пенсиялар, биздин газ боюнча болсо, эмне болот? Аны ачык талкууга туура келип калат да, туурабы? Аны заранее 6 ай мурун депутаттарды көндүрө албайсың, себеби эл карап турат. Коллегиальный орган болуп калат да. Ошондо бунун баары ачык болуп, например, депутаттар элден коркуп, ачык талкуулап калышат. Жарандык коом катыша баштайт. Анан алардын договорун алып карап чыгабыз. Бул жерде мүчүлүштүктөр бар экен, бул жагы жакшы, бул жагы жаман депчи. Анан коомдук пикир түзүлөт, туурабы? Анда ошо экинчи, бул акыйкаттык пайда болот, экинчи сөз эркиндиги. Ушул маселелерди биз сайттан карайбыз, жогорку кеңеш жетим тоону келишим түзгөн аттыр, кандай экен деп журналисттер келип иликтеп баштайт, факт чекинг болот, туурабы? Баарыбыз чукуп баштайбыз. Парламенттин жыйынына барабыз, өйдөнкү жагына креслолорго отуруп алып, ар бирин карап, пирамидадан, Facebooктан түзөфүрлөр болуп баштайт. Бунун баары ачык болот. Мына азыр болсо парламент өзү ачык болуш үчүн жаралган да. Парламентте эмне деген сөз билесизби? Французский сөз. Парламент деген. Парле деген сүйлөө деген сөз. Сүйлөө деген сөз. Ошон ал жерде сүйлөш керек. Мисалы бул деген Францияда биринчи пайда болуп атпайбы? Мынакы революциядан кийин ошо билесиз да, ошолор чечим кылат, королду, Людовикти эмне кылабыз, башын кесебизби, кандай кийин кандай мамлекетте жашайбыз деп, помните? Киносу дагы бар. Депутаттар отуруп алып, биринчи депутаттар отуруп алып жазып, дебат болуп атканда, жарандар Париждин жарандары келип алып карап турган маңдайынанчы. Ошондой эле болуп калат бизде дагычы. Ошон үчүн парламенттик башкарууда толук өтүп көрөлү, иштетип көрөлү. Себеби дегенде эмне үчүн? Себеби деген биз иштетип көрө элекпиз. 30 жылдан бери президенттик башкарууда келатабыз. Ал жерден жаман жер ушул атпайбы? Айланасы аны тегеректеп алып, чоң маселелерди өздөрү эле чечип коет. Биз катышып билбей калабыз. Катуураак сүйлөп койсок, анан башына бир коюп, камап салат да сүйлөтпөйчү. Бул баштан өтүп, бул практика, бул Кыргызстан тарыхы да. Ушунун айынан 3 инкылап болбодубу? Эмне үчүн кайра эле ушуну түшүнбөй атабыз? Ушунусунда болбойт да, бизге ошо бир мындай баягы биз айтып жүргөн, мен айтып жүргөндө эле баягы сыйкырчы келди. Кыргыздын маңдайына жазылган бир Ли Куан Юсу келди деп атабыз да. Ошол нерсе да мени абдан кызыктырат. Анан таттуу сиз айтсаңыз, мына сиз таанышып чыктыңыз. Анан буга чейинки жазылган конституция жалпысынан европалык моделге мен билгенден дагы ошо герман моделинен көбүрөөк караштырылып, ошол жактан бир мына окшоштуктардын негизинде анан кыргыз модели болуп өзүнчө жазылып чыкты да. Ушул конституцияда эң негизги өзгөртүүлөрдүн баягы баптарынын бири бул курултай маселеси болуп атат да. Бул эмне? Бул кыргыз өзүбүздүн жолубузду издеп, илгерки баягы мурасыбыздан, казынабыздан казып чыгып, анан кыргыз жолуна түшүп кетүүбү же биз өзүбүздү ошол эле герман, ошол эле Франция же болсо англосаксондук революциялардан алардын бардыгы бизге кереги жок, биз өзүбүздүн жолубуз бар, уникалдуубуз деген түшүнүктө жатабы? Кандай айтсак болот ушунда? Биз мындайча жалпак тил менен айтканда өзүбүздү немистерден, француздардан, англиялыктардан өзүбүздү бийигирээк коюп алганга толук укугубуз бар. Улут катары мындай, бирок ушул мыйзам негизинде ал жактан да үйрөнүүчү бир нерселер бар беле эмес беле дейм да? Бизде мындай болот да. Биз ар бир өлкө уникалдуу. Жалпы эл аралык тажрыйбага караш керек. Бирок биздин өзүбүздүн дагы өзгөчөлүктөрүбүз бар. Ошонун негизинде толугу менен мыйзамдуулук түзүлөт. Бүгүнкү күндө өзү могул түзүп аткан конституциянын демилгечилеринин башы айланып калыптыр, чыныгын айтканда. Булар мисалы курултайды түзүп туруп, бирок жогорку кеңешти калтырып коюп атат. Негизи курултай деген бул эмне? Курултай деген бул ошо элдин өкүлчүлүгү бир кандайдыр бир мекемеде каралган.
Анан курултай деген бул ушундай тегерек столдо отуруп сүйлөшүү, бир ушундай бир нерсе. Бул метод. Ошол курултайды цивилдүү өлкөдө, демократиялык өлкөдө биз эмне кылдык? Мына анда парламент аркылуу биз сиздерге курултай системасын түзүп берели дедик. Макул, мыйзам жакшы болчу. Мо чимкирик деп 6-чы сазывда айтып атабыз, түзүк чыкпады булар. Түзүк чыкпады. Эмнеге? Пендечилик бул элдин аң сезими. Бизде болгон элдин абалы. Мына канча 120 депутат келдиби? Ошонусу кандай болсо, ошолордун өкүлдөрү келип, ошондой бийлик түздү. Эми буну мынтип карайлы. Бул мыйзамдын күнөөчүлүгү эмес. Бул ушу биздеги болгон аң сезим, пендечилик. Эми кантип эле ушинтип бизде пендечилик болуп, алгачкы аң сезим болуп атса, бир адам келип бизди куткарып жиберет. Анан сиз эрмек мындай айтып атпайсызбы мынтипчи? Эл ушинтип айтып атат, эл бир адамга. Жок, мен дагы региондорго чыгып атам, Атая чыгып атам. Атая ушу жергиликтүү мына чыгып келдим деп айттым. Жергиликтүү аймактардан элдер менен учурашып атам. Эч бирине убакыт эмне кылбай койбой ар бири менен жазышып атам, жазгандарга. Анан мындай нерсеге келебиз. Бүгүнкү күндө бизде тролль деген нерсе көбөйүп кеттир. 5 миллион тролль бар экен. Жок эле адамды соц тармактарга чыгарып коюп эле, мындай деп эле жазып эле, жакшы, жаман нерсени жалап эле жазып атышат. Макул. Бул дагы саясий технологиялар. Бирок региондордо адамдар жакшынакай болуп эле болгон нерсени түшүнүп атат. Жалпы айыл аймактарына маалымат жетишпей калып атат. Эмне үчүн? Дагы бир маселени айтып кетейин. Мамлекеттик каналдардан элдер маалыматты алып атышат. Мамлекеттик каналдардан бир тараптуу, ыңгайсыз, өтө мындай манипуляция түрүндө маалыматтар берилип атат. Мен бул боюнча чоң көңүл буруңуз деп айтып кетип атам. Анан акырында айтып коеюн. Татуу кечип абдан биз сүйлөшүп аткан теманын негизинде биздин кесиптештер баягы уламдан улам жаңы марштар болуп атат, түшүнүксүз. Анан буларга кылар иши жокпу? Эмне эле чыгып атышат, эмне үчүн чыгып атышат, башка иши жокпу? Ушул өзгөчө мындай сегрегация болуп бөлүнүп калбадыбы? Регион анан шаардыктар деп, жана ушу шаардыктар башка чыкканда балкондуктар чыгып алып, эмнени талап кылыш керек? Ошону биз сюжет аркылуу көрөлү. Андан кийин сиздин күйүп бышып аткан темаңызды дагы өрчүндөтүп беребиз, келиңиздер, көрөлү.
конституциялық реформалар, конституция дегіле достар, мындай да, конституцияны мен өзім түсінімде, мен же юрист болбосам, же политолог болбосам, баса оқып атам, ал жағын. Оқып атам, білімді өршіне түйінедім. Конституционалист болбосам, бірақ мен бір сен анық түсініп атам. Конституцияны пайда болған учур, Европаның тарихы, 100 мың деген адамдардың қиылған өмірі, бүтпеген соғыштар, ошол монархияны тоқтатып, анан негізгі конституцияның ең негізгі түпкі маңызы бұл бийликти бир колдон алып салуу, бийликти болушунча басаңдатып, мындай тегиздетип берүү деп түшүнөм да. Анан ушул жогоруда биз сөйлөшүп аткан конституциянын эң негизги бап катары жана биз курултай сөздөп баштадык да. Анан сиз оюңузду жакшы эле баштап бараттыңыз да. Пендечилик да, биз ушул 120 депутатты жакшы тандай албай аткандан кийин курултайга депчи. Бирок курултай бул биздин түшүнүк. Мисалы, курултай кыргыздык. Эч ким талашпасын бизден. Курултайга 2000 өкүл барсын, айыл-айылдан чыгып. Барып анан президенттикке сөйбөйүн көзөп, ошол контролдо, түшүнүп атасызбы? Элдин түшүнүгүндө курултай болсо, анан ким болбосун? Бери көздөй кара. Мындай деп атат да. Курултайдын бул мүмкүнчүлүктөрү кандай экен? Мында болот да, мына караңыз, мен мындай жалпы тил менен жөн эле образ катары түшүндүрүп коеюнчу. Бүгүнкү күндө президент деген бул ким? Бул ошо өлкөнүн менчиктеш, өлкөнүн бир башчысы деп коелу. Ал башчысынын алдында ал өзүнүн бир адамын коет, сен премьер-министр бол деп. Ошонун колу менен, толугу менен өкмөттү башкарат. Эгерде бул жаңы долбоор өтүп кетсе, Кудай сактасын, бирок өтүп кетти деп өзүбүзгө мындай сүрөт катары алып коелу. Президент бул бардык нерсеге караштуу эле Туркменистанга салыштырмалуу бир өлкө. Мындай атап койсок. Ал өзүнүн премьер-министрин зам президент деп же экинчи президент деп иш болсо бир ат таап туруп коет, ал мамлекетти карайт. Анан жогорку кеңеште нотариус болот. Өзү ал мыйзамды инициатива кылууга мүмкүнчүлүгү бар президенттин жаңы долбоор менен. Азыркы долбоор менен жок, бирок жаңы долбоор менен болот мүмкүнчүлүгү. Анан сунуштайт. Анан депутаттардын үстүнөн, эгерде эмне болбосо, жоопкерчиликти мен силерге ишенбейм деп квота чыгарып кое берет. Бирок эгерде президент сунуштаса, бардык ыйгарым укуктар анда болсо, силовая структура бул коопсуздук комитети, андан сырткары милиция, бардык нерсе президенттин колунда болсо, бул депутаттар эмне кыла алат? Булар нотариус болуп берет. Курултай бул ким болуп берет? Бул туугандар, региондогу өкүлчүлүктөр чайга келип кетишет. Бир жылда 2 жолу, бир жолу чайга келип, чайын ичип, мейман болуп, кайра эле кете беришет. Бул ошондой бир мекеме болот. Анан акырында түзүлүп атканда мында болот да, бүгүнкү күндө бул троллдордун эле чоң оюну. Жок, бизге курултай керек, жок мындай керек. Элдерчи мына барып түшүндүрүп, региондорго чыгып айтып атканда элдер түшүнүп атат, айтып атат. Ай, таттуу бүбү, бизге деген мындай курултайдын кереги эмес эле. Биз башкача ойлонуп аттык эле. Бийлик бутактары баланс болсун, президент жоопкерчилик кылып берсин деп. Ошондуктан бүгүнкү күндө бизге чай ичип мейман болуп кете турган курултайдын нотариус болуп отуруп бере турган жогорку кеңештин экөөсүнүн да кереги жок, чынын айтсам. Рахмат. Айдын, убактыбыз өтө аз калды. Эмне эле болуп атасыңар? Эмне жетишпей атат? Силер эле калдыңар деген суроого, ушул силер дебилгечи топтун каршы чыгып аткан азыр конституция деп атап чыгып атасыздар. Эмнеге жок? Ошону бир мындай кыскача эле элдерге бир мындай даана бир месседж аркылуу айтып бере алсаңыз да. Хорошо. Мен эл Садыр Жапаровду колдоп атканы анык. Ал эл колдойт аны. Ал Садыр Жапаров эгерде Кыргызстан өнүктүрөм десе, конституциялык юрист катары мен кеңешим азыркы конституция боюнча парламенттик шайлоого катышсын, сөзсүз түрдө 65 мандатты алат. Премьер-министр болот. Премьер-министрдин азыркы ыйгарым укуктары аябай кенен, экономиканы өнүктүргөнгө абдан мүмкүнчүлүктөрү болот. Жакшы иштесе, чын эле ниети таза болсо, 5 жылдан кийин улам шайланып, Ли Куан Юдай 30 жыл премьер-министр болуп турса болот. Азыр сунуштап жаткан конституция боюнча ал болгону 2 жыл, 2 срок 10 жыл президент болот. Да, болгонучу. Просто аны касып жаткан нерсесичи, премьер-министр болуп калсачы, жоопкерчилик көп болот да. Депутаттар сурап турат да болгонучу. Ошо жоопкерчиликтен качып атат, ошо жоопкерчиликтен качпай, парламент шайлоого катышсын, мекенчилик партиясы лидери катары премьер-министр болсун, экономиканы жүргүзсүн, анан 30 жыл, 40 жыл башкарсын, макул болобуз, эгерде Ли Куан Юдай премьер болуп берсе.
Рахмат. Бұл сөзіңіз жетет деген ойдабыз. Эмне дегенде, бұл біздің қонақтарыбыз Кыргызстан жаштардын катарын гана эмес, конституциялык реформаларда, конституциялык оңдоп түзүүлөрдө өтө бир терең баш оту менен кирип, изилдеп, анын кооптуу тараптарын тынбай айтып жүргөн жаштар. Сиздердин эрдигиңер үчүн өзгөчө рахмат. Айдин, татуу, ийгилик болсун сиздерге. Мен болсо эфирде өзүм чыгып сиздер менен өзгөчө коштошом. Азыр меймандарга кош-кош дейли. Бир аздан кийин коштошобуз. Азыр болсо жарнамалык блог биздин Имарат Прогресс компаниясынын яблочный акциясына катышып, каалаган батирге алсаңыздар, iPhone 12 Pro, iMac Pro жана соны техникаларды белек кылып алсаңыздар болот. Көрүшөбүз. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Бүгүнкү кечтин кезеңи дагы келди. Мен өз кезегимди тапшырайын. Бүгүн 2 декабрь, жыл аяктап бара жатат. 2020 жыл бардыгыбызга укмуштуудай көп окуяларды тартууладык. Кайсы бирин кармап, кайсы бирин иликтеген дагы өзүбүз да билбей калдык окшойт. Бирок эң негизгисинен Кыргызстанда чоң кылыштар болуп атат, процесстер жүрүп атат, коом кыймылдап атат. Биз сөзсүз түрдө өнүгүү жолуна түшөбүз. Бизде бардыгы жакшы болот деген ойдомун. Аны эмесе келе жаткан иш күнүңүздөр ийгиликтүү улансын. Биз сиздерге кош-кош айтабыз. Эртеңки күнү дал ушул учурда сиздер менен көрүшөбүз. Анда эмесе иш күндүн кечи мен Эркин Нурбаев сиздерге жагымды маанай кылайм. Көрүшкөнчө.